Манастын 7 осиятынын бири табият менен таттуу мамиледе болуу. Биз ата-бабаларыбыз мурас кылып калтырып кеткен жаратылышты коргоп жатабызбы, же канчалык деңгээлде биз жаратылышты, табиятты сүйүп атабыз? Кыскасы дал ушундай темада бүгүн биз иш күндүн кечи долбоорун баштаган турабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, кутман кеч жана биздин долбоорубузга сиздер да кошулсаңыздар болот. Ал үчүн экрандагы номерларга суроолоруңуздарды узатыңыздар жана сиздерди түйшөлткөн көйгөйлөрдү жазыңыздар. Жана биз менен болуңуздар. Сағат түбілігі сақталат, жашоонун жарық нуру бир өзүңө арналат. Сүйүндүн ачылбаган барактары өзүң менен жазгы таңда нур төктүң жан дүйнөмдү гүлдөттүң ай асманда толуп турган айдай агарып жаркыраган Açkanı özün gelen жазгыттаңды нур төктү жан дүйнөмдү гүлдөттүң ай асманда толуп турган айдай агарып жаркыраган таңдай түбөлүк жүрчү мени жандай Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды баштайбыз. Сүйүктүү көрөрмандар, бүгүн биз экология жана жаратылыш темасын кайрадан козгоп жатабыз. Себеп дегенде бул маселелер айрыкча акыркы жылдары өтө актуалдуу болуп келет. Биздин бүгүн мейманда өтө эко-активисттер жана ошондой эле кайдыгер карабаган бул маселеге өзүнүн салымын чечүүгө салымын кошуп келген инсандар келип отурушат. Андыктан кубануу менен бүгүнкү меймандарыбызды тааныштырып өтөлү. Эл тоо уюмунун аткаруучу директору, антрополог жана суулуу саздак жерлер жана ысык көлдүн канаттуулары долбоорунун автору Нурайым Сыргак кызы. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Жана ошондой эле Objective Science International Program Pantera мүчөсү Ше Бастиан мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Абдан кубанычтабыз. Эми алгач ар бириңиздер өзүңүздөрдүн уюмуңуздар тууралуу айтып берүүңүздөрдү өтүнөм. Себептен кандай жумуштар жасап атасыздар, эмне маселелер бар, эмне маселе алдыга жылыштар болуп атабы, же тескерисинче сиздер иштеп аткан тармакта көйгөйлөр көбөйүп атабы?
да мен баштап кетсем, мен атым Нурайым. Өзім эколог болбасам дагы ошо экология кызыгым көптөн бери келип атат. Акыркы 8 жылда экотуризм тармагында иштеп жүрүп, ушу канаттууларга кызыгып калдык эле да. Анан азыркы учурда эл тоо уюму Ысык көлдүн түштүк тарабында Балыкчыдан Тоң Бокомбаевка чейинки жакта сулуу саздак жерлер деген бар. Бул дүйнөлүк мааниге ээ Рамзар конвенциясына кирет да. Көбүбүз эле сулуу саздак деген жерлерди элестеткенде аябай саздуу, ылай жерди элестетебиз. Бирок ал жерде канча канаттуулар жашаганын биз биле бербейбиз да. Мисалы ошол жерде бизде 126 канаттуунун түрү бар. 66сы ушул миграция учурунда кездешет, ал эми 56сы болсо кышта экен да, ошондойчу. Ал жерде ак куунун 2-3 түрү бар, өрдөктүн 14-15 түрү бар. Эгер күзүндө же болбосо ошо кышында миграция учурунда келген карасаңыздар, көлдүн үстү канаттуулардан көрүнбөй калат да. Анан ошол жерлер ошол Союз тарагандан кийин жаратылышкорлук статусунан чыгып кеткен. Көпчүлүгүчү мал жайылып жатат да. Анан элдер көбүнчө камыштар төрттөшөт. Ошентип ал жерлерде канаттууларга ылайыктуу жерлер азайып баратат да. Ошол себептен биз ошол элдин арасында маалымат таратуу жагында иштеп жатабыз. Анан да кененирээк айтып берейин. Ше? Меня зовут Бастиан Ше, я работаю для OSC Pantera, это Objective Science International, это про гражданская наука. Гражданская наука это как эко-волонтер, Наринский запойник, Саричатертарский запойник и другая организация поможем, чтобы для изучать дикие животные. Это назовут гражданская наука. Это как волонтер они приезжают за 3 недели, и мы экспедицию организуем, и мы дикие животные изучаем, фотоловушки поставим, генетик анализ, фекал барс собираем, чтобы снежный барс изучать. И вот это уже почти 10 лет я такую экспедицию организую. И вот мы тоже разные места, Чонгалай тоже работал, разные места работал. Вот. Анын кандай жыйынтыктарга жеттиңиздер азыркы учурда? Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдүн жыйынтыгы менен популяцияны көбөйтүүгө мүмкүн болдубу? На английском как? What kind of achievements did you reach? I mean, is there any population increasing of the wild animals? Про снежный барс сейчас не можем говорить, потому что раньше биолог чуть-чуть мало изучал снежный барс, потому что тяжело изучать. Без фотоловушки, без генетик анализ не знаем где. Только можем говорить, здесь следы есть и все, насколько точно не знаем. А сейчас уже 15 лет есть фотоловушки, генетик анализ, и сейчас уже можем сказать популяция как на не можем как we can't compare with past time and present. It's difficult to compare because we don't have enough study for the past. But сиздердин уюм тарткан фото ловушкалардын сүрөттөрүн азыр биздин экранга тартуулап атабыз. Демек, айтсак болобу, азыр популяциясы, ушу илбирстердин популяциясы мындай нормалдуу болуп калды, аябай сейрек кездешүүчү жаныбарлардын катарынан чыкты десек болобу? Популяциясы көбөйүп атабы азыр. Endangered species, yeah? Last year it was out of endangered. Мурункуга салыштырмалуу канчалык өстү? Они меняли раньше, думал, что почти не остался, а оказывается, когда изучали уже фотоловушки, показали, что несколько мест барс до сих пор есть, и где раньше думали, уже нет. И вот в Кыргызстане примерно 400 барс есть, на популяция как идет, точно не можем сказать. Вот. И, например, на этот фотоловушке, который мы увидели, там один мат и 3 дети вместе. Это один большой семья, можно говорить. Абдан кооз дароо төртөөнү көрө алдык, абдан жакшы материалдар чогулуп турсуздар. Эми албетте жанагындай камыш
өрттеп атат, жергиликтүү калк мал жайып атат деп атабыз. Негизи эле экологиялык аң сезим биздин жарандарда кандай баа бересиз сиз? Аябай жакшы суроо болду. Себеп дегенде биз ушу проектибизди баштаар алдында антрополог болгондо караштуу биз атайын экологиялык аң сезим боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ошол жакта жашаган 5 айылдын адамдарын сурамжылап социологиялык изилдөө жүргүзгөнбүз. Канчалык деңгээлде экологияны сактаганга даяр, эмне кыла алышат депчи. Анан биздин элибиздин арасында экология дегенде бизге эң биринчи эле келген ой таштанды экен. Таштанды деген суроого эле көңүлүн бурушат, бирок калган экологиялык темалар көбүнчө көтөрүлбөйт экен да. Ошол себептен канаттуулар, сулуу сазак жерлер деп атканда элдер таң калып атышты да. Анын эмнеге кереги бар, аны эмне кылабыз депчи. Бирок карай келгенде элдин аң сезими аябай жакшы эле көтөрүлүп калыптыр азыр. Өзгөчө жаштар экологияга сактаганга даяр да. Өздөрүнүн айыл тегерегинде мисалы жээктерди тазалоо же болбосо аңчылыкты токтотууга кандайдыр бир аракет жасайлы дейт, бирок жолдорун билишпейт да. Ошол себептен биз элди экологияны сактаганга чакырын эки жолун карап чыктык да. Биринчиси ушу Чакан корук аркылуу. Чакан корук негизи Айыл өкмөтүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча экологияны сактоо жаратылыш агентствосуна эле берилип, ал эми айыл өкмөттүн жергиликтүү элдин ролу каралбай калыптыр да. Ал эми Чакан корук бул как раз айыл өкмөт жана жергиликтүү эл тарабынан жасалып, анан коргосо болот да. Ошол себептен биздин аймакта азыр Ак Булуң эко деген Чакан коругу түзүлдү. Анын мааниси ушу канаттууларды сактап калуу да. Анан эл дагы макулдугун беришти. Башында албетте каршы болушкан, биздин жерибизди тартып аласыздарбы эмне депчи. Бирок акыры макул болду, себеп дегенде андан пайдасы көбүрөөк чем эмесине караганда, себеп дегенде ал аркылуу туризмди өнүктүрсөк, ал жерден жергиликтүү эл пайда таба алат да. Ал эми экинчиси ушул жергиликтүү эл өзү эле кайдыгер карабастан внештатный инспектор деп коебуз. Штаттан сырткары инспектор. Ушул келип аткан айылына эгер аңчылык келип калса, аларды айтып, телефон чалып, алар менен күрөшсө болот да. Ошондой жолдорун таптык, ошон, то есть агентствого чалып, бул жерде мындай аңчылар жүрөт, алардын лицензиясы барбы, жокпу деп эле карап коюп, ошондой контроль жүргүзүүгө болот экен. Негизинен жаштарды тартууга аябай потенциал көп да, ушу экологиягачы. Канча болду иштеп атканыңыздарга, анан кийин жогоруда шеге бергенде эле сизге да ошо суроо популяцияга канчалык деңгээлде таасир эте алдыңыздар? Ооба, биздики эми бир эле жыл болду. Популяцияны айтыш кыйын. Негизи жылдын канаттуулардын популяциясы эми көлгө карасак 30 миңден 90 миңге чейинки куш келип конот да, бир кыштачы. Аны кышкы, күзгү, жазгы учет деп атайт. Сергей Кулагин деген аябай белгилүү орнитолог бар. Ал Илимдер академиясында ал дайыма санат учет жүргүзөт да. Быйылкысы 65 миң келди. Эми бул дайыма эле элдин маанайынан зависит этпейт. Ага деген сезондагы да, эгер кыш жылуу болсо көбүрөөк канаттуу келет, кыш муздак болсо азыраак дегендейчи. 65 бул орточо да. Ал эми бул биздин негизги жетишкендигибиз ушу эл ушул теманы түшүнүп калды деген ойдобуз да. Себептен да мурда канаттуу орнитология, анан канаттуулар илими десек аябай башкача сезилип аткан, бирок азыр элдер уже түшүнүп, ооба келгиле чын эле Чакан коруктар түзөлү, экотуризмди өнүктүрөлү деген андай өңүттүү болуп калышты. Азыр болсо сиздин маегибизди кыскача ошо роликти көрүп алып анан уланталы, уруксат болсо, анда биздин режиссер келиңиз. Биздин көрөрмандарга тартуулап коюңуз.
Чындап көз кубантарлык көрүнүш, кооздук. Бул кооздукту сактап калуу үчүн болгон аракетин жасап аткан бизде мейманда инсандарыбыз бар. Нурайым, айтсаңыз, сиз айткалабадыңызбы, бул корукту түшүнбөгөн алгач жергиликтүү калк кийин колдоп да калышты. Себеп дегенде бул экотуризмге дагы бир чоң салым болот экен. Экотуризм болгондо кандай, ошону бир аз дагы ачыктап бересиздерби? Кандай экотуризм, кимдер болот, канча турист келет, канча акча түшүшү мүмкүн, мисалы? Албетте бул мындай чакан корук биринчи жолу уюштурулуп жатат да, канаттууларды коргоо боюнчачы. Негизи дүйнөнү карай келсек, туризмдин ар түрдүү түрү бар да. Массалык туризм дегенде, яны экотуризм. Экотуризм болгондо эле жаратылышка, же болбосо тоодо басууга, же велосипед тебүүгө келишет. Ал эми канаттууларды карап келген туристтердин саны абдан аз да. Мисалы, жылына эгер 50 группа келсе, анын бир группасы канаттууларды карап келет депчи. Албетте түшүнүп атасыз да. То есть бул канаттууларга кызыккан туристтердин саны аз да. Бирок муну кантип экотуризмди өнүктүрсөк болот деп ошону ойлондук. Себеп дегенде негизи микрокорук, чакан коруктар элдин дайыма талашына түшөт да. Анткени жерди тартып алуу, корук жаап салуу дайыма бул экономикалык кызыкчылыктардын түйүнү да. Ошол себептен элге альтернатива бериш керек. Биз силердин малыңарды жайдырбай атабызбы, зато мындай альтернатива бар депчи. Мына бул биздин ошол Ак Булуң эко-коругу түзүлгөн жерге ошол канаттууларды көрүүгө чакыралы деп атабыз. Эми бул жер аябай мүмкүнчүлүгү чоң да, себептен көбүнчө канаттуулар кышкысын келип атпайбы. Анан карап көргөндө элдер кыргыз эли аккуу дегенде аябай жакшы көрүткөн да. Аккуудан башка деле көп канаттуулар бар, бирок аккууларды көргөнү элдер аябай кызыгышты. Быйыл ошол тема башталды эле, башка блогерлер барып тартышып, ошо кызыгуу күчөдү да. Демек, менин оюмча ушу шаар жаштарын деле, башка өзүбүздүн деле элди, жергиликтүү элди канат аккуу көргөнгө же ошол сыяктуу туризмге чакырсак болот. Экинчиси, ал жер мурда жарым чөлдө жайгашып, Баканбаевтан балыкчы Кочкорго кеткендер түз эле кетип калат да, токтошпойт да. Ал жерде токтоочу жерлерди, кофе же болбосо ошондой сыяктуу эл токтогонго, кичине эс алганга токтоочу жер аркылуу жайгаштырсак болот. Ал эми экотуризмдин негизги мааниси ушу жергиликтүү эл пайда табыш керек да. Жергиликтүү эл болгондо алар мисалы өздөрүнүн үйүн конок үйлөрү катары тамак аштарды же болбосо сувенир ушундай сыяктууларды жасоо менен өздөрүнө акча табуу жолдорун таба алат да. Ошондой негизде пландарыбыз бар, негизичи. Былтыр пандемия болбой калды. Быйыл ошол коруктун негизинде, ошо жергиликтүү чакан коруктун негизинде кандайдыр бир инфраструктура түзүү пландар барбы? Ооба, негизи бул корукту Эрмек Шабыкеев деген байкебиз жасап атат, өзүчү. Ал жерде азыр парковочный место жасады, парковка машиналарды токтотууга. Андан кийин канаттууларды көргөнгө скрат деп коебуз, жашынып көрүш керек. Себептен биз канаттууларды карап атканда талпа болуп эле, көп киши барсак эле аларды үркүтүп коркутубуз да. Анан да атайын жашынуучу, караачу жерлерди жасады. Андан кийин эме ошол жерге боз үй тигип, чай, тамак ашында тартуулайт да. Демек инфраструктура ошо даараткандан жөнөкөй эле баштагандачы туристтерге керектүү ошондой баарын салып жатат, азыркы учурда болуп жатат. Эми азыр быйыл дагы туризм болбой калышы мүмкүн, чет эл аралыкчы. Ошол себептен анын негизги максаты ушу жергиликтүү элдерге. Ички туристтерге багытталган. Ички туристтерге багытталган. Анан көп идеялар бар, мисалы жөн эле канаттууларды көргөзбөстөн ошондой бир традиция, мисалы жаңы үйлөнгөн жаштарга келип, ошол канаттууларга кандайдыр бир салым катары өздөрүнүн канаттууларга жем берүү аркылуу ушундай традицияны, себептен аккуу дайыма сүйүүнүн символу го. Ошол сыяктуу мындай идеялары да бар да, атайын бекитилген өнүгүүнүн мындай жол картасы да бар турбайбы? Ооба, өнүгүүнүн стратегиясын бекитип иштеп чыгып атышат. Баракелде. Же иштелүүнүн үстүндө азыр? Азыр ошо инфраструктурасы бүтүп калды, курулупчу. Анан ушу жайдан баштап, май-июнь айынан баштап боз үйүн кошуп, анан рекламалап баштайт. Чоң рахмат. Анда Бастиан мырзага суроолорду узатсак, сиз жумушуңузда мына 10 жылдан бери иштеп атасыз. Кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп атасыз бул жерде? What kind of difficulties do you face in your work? Балким жергиликтүү бийлик, жергиликтүү калк. It's difficult to work with local population, local authorities. Сиз эмнени каалайт элеңиз, мисалы? What would you wish to improve, yeah?
жумушуңузга эмне мындай тоскоол болот? Это не очень тяжело, только я хочу, что там заповедник и природа будет покрепки, да, что животных больше будет, и иногда чуть-чуть тяжело, что люди иногда не понимают, зачем сохранить природу, зачем сохранить животных. Вот это чуть-чуть тяжело всегда объяснить, но потом много людей, они тоже любят природу в Кыргызстане, много людей любят горы, и много людей тоже понимают, и мы вместе работаем. Вот трудность не очень много, только вот. А сиз кандай каалайт элеңиз? Дагы эмне болгондо, кандай шарттар болгондо сиздин жумушуңуз жакшырмак? What kind of conditions would improve your work? I mean, maybe if the local population work better, if the local authorities work better, or something. Я думаю, будет хорошо, если тренировка будет для местных егерей, для местных людей, что они могут провожать тур, как birdwatching тур про птица или wildlife тур про животных, и что они могут такой тур провожать, показать свою природу, показать свои животные, не только путешествовать на лошади или пешком, но тоже можно знать, какой птица здесь живет, какой гуль здесь растет, и вот так, что они могут для туристов показать свои животные, свою природу. Это очень большое богатство для Кыргызстана. Здесь аю есть, Эльбирс есть, Бугумара, Лички, такие очень много интересных животных. А туристы, которые здесь приезжают, они только на лошади или трекинг, они животные немного смотрят, потому что иногда гид тоже не знает, какой где живет. И я думал, если такой тренинг будет для местных, будет очень интересно для агентства, для туристов и для природы, кыргызской природы. Дагы көптөгөн сиздердин сунуштарыңыздарды дагы кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин угалы. Азыр биздин каналда реклама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн экология жана табият боюнча темада сүйлөшүп жатабыз. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Суроолоруңуздарды, пикирлериңиздерди 0708 996 996 WhatsApp жана Telegramга жөнөтүп коюңуздар. Сөзсүз түрдө жаңыртабыз. Ал эми бүгүн бизде мейманда Objective Science International Program Pantera аттуу уюмдун мүчөсү Ше Бастиан жана ошондой эле Эл Тоо уюмунун аткаруучу директору, антрополог, суулуу саздак жерлер жана ысык көлдүн канаттуулары долбоорунун автору Нурайым Сыргак кызы. Жогоруда Ше мырза дагы, Нурайым дагы өзүнүн сөзүндө белгилеп өттү. Биздин жергиликтүү гидтерди, жергиликтүү калкты, ошол эле wildlife tour, bird watching touрларды жасоо үчүн үйрөтсө абдан кирешелүү дагы, кызыктуу дагы. Анан эң маанилүүсү ошол жапайы айбанаттарды, канаттууларды сактаганга чоң бир жакшы шарттар түзүлмөк. Себеп дегенде эл өзүнүн экономикалык кызыкчылыктары болгондугу үчүн сөзсүз түрдө ал ресурстарды сактаганга дагы көбүрөөк аракет жасамак. Чындап келгенде ушул агартуу иштери, ошол маалыматты жеткирүү иштери, ошол жапайы айбанаттар, үй айбанаттары балким ошондой эле баалуу, кээде андан дагы баалуу болушу мүмкүн экенин жеткирүү оорбу? Албетте, азыркы учурда биздин калкыбыздын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен иштеп жатканына байланыштуу. Малга чөп жок болотса, жапайы айбанаттын мага эмне кереги бар деген учурлар көп эле болот да. Эл менен иштеген аябай оор. Себеп дегенде бизде негизи ушул илим жагынан жакшы изилденбей калды да.
Анан ошо жаратылышка мамиле болгондо деле жаратылыш системасын түшүнбөгөндүктөн көп көйгөйлөр келип чыгат да. Мисалы мурун биздин ушу суу саздак жерлерде жанагы Кызыл Төш бака деген бар эле, Центральная азиатская лягушка депчи. Ошону элдин баары дарычылыкка кармап азыр жоголуп кетти да. Ал эми элдер ошол эле жергиликтүү калкка барсак айтат, бизде курт кумурска көбөйдү, чымын-чиркей көбөйдү депчи. Демек ошонун ортосунда ошо бакалар жоголгон сайын чымын-чиркей көбөйгөн, ошолундай кесепетин билбей атабыз да. Ошондой эле карышкырлар эмнеге көбөйдү себептен карышкырларга туура эмес аңчылык жүрүп атат да. Мисалы бир үйүр болсо анын эме лидерин атып салсак, алар бир топ үйүргө бөлүнүп, улам өзүлөрүнүн үйүр топтоп, анан малга эме кол салып жатат дегендейчи. Ошол сыяктуу жаратылыш чын жырында элге түшүндүрүш керек да. Себептен да биз бир жаныбарды атып коюп, андан башкага кесепетин түшүнө билбейбиз да. Анан албетте элге мисалы мен тажрыйбам аз, бирок мисалы бизде Акшумкар деген чоң кеминде чакан корук бар, Илбирс фонду тарабынан ошол түзүлгөн да. Алар 5 жыл, 6 жыл ушу браконьерлер менен согушуп, сотко чейин барып, мушташып жүрүп, акыры ошол токтотушту да. Себептен ал жерге кимдер барат? Баягы өзүбүздүн эле бийликте отурган адамдар барып аңчылыкка барат, же болбосо кармалып калса да менин тааныштарым бар деп чыгып кетем деген учурлар болот да. Же болбосо элдер эле малын жайгылары келет дегендейчи. Демек бул чакан корук түзүү негизи эң аябай көйгөйлүү иш. Ал жерде көп кишилердин кызыкчылыгы каралган да. Ошондуктан бул бир жылда бүтө калчу иш эмес да, бул көп жылга созула турат. Элге түшүндүрүү иштери, ошондой эле мыйзамсыз аңчылыкты токтотуу дегендейчи. Жанагы экономикалык жактан алганда, эми бул бизге азыр дароо пайда алып келген, өзүбүз билген, түшүнүп көргөн, сезилерлик болгон үчүн үй жаныбарларынын экономикалык потенциалы бизге жогору сезилип атат да көбүнчө калкка. Ал эми жанагындай сиз айткандай балансты сактап, айванаттарды сактап, ошол эле коруктарды кургандын экономикалык потенциалын эсептеп көрсөтсө балким таасирдүүрөөк болоттур. Себеп дегенде ошол эле экологиялык балансты сактоодо абдан көп анесем чындап киреше потенциалы бар экенин жеткирүү дагы керектир деген ойду айткым келди. Себеп чындап экөөнүн айырмасы барбы? Мындай изилдөөлөр Эми биз өзүбүздүн эле жергиликтүү мисалды айта кетсек, жана Акылың эко деп атпайбызбы? Ошол жерде 306 гектар жер бар да, суунун жээгиндечи. Ошону эко-корук кылалы деп жасадык да. Анан башында элдер менен сурамжылай келсек, негизи ал жердин көп жери деле мал жайыкка колдонбойт экен да. Себептен саздын эң ылайлуу жерине малдарын апарып тыгып алабыз деп элдер коркушат, алып баргандан эле коркот. Аягында ошол жерге ошол эле 5-6 сарайда жашаган адамдын эле малы жайыт экен. Демек, карап көрсөңүз ошол 306 гектар жерге бир айыл эмес, 5-6 эле адамдын кызыкчылыгы эң көчтүү топтолгон да. Элдер ойлойт, эгер ушундай коруп салсаң эле бүттү, уже жерди тарттырыбыз депчи. Анан элдер менен сүйлөшүп, эгер вот экотуризм келсе силердин аймакка, мынча үй бүлө акча таба алат, мындай мүмкүнчүлүктөр бар дегенде, анан көбү ынанышты да. Демек, эми мындай келечекке көбүрөөк караганда, узак убакытка караганда бул экотуризмдин же болбосо жаратылышты коргоонун пайдасы экономикалык жактан көп нерсе алып келет. Бирок альтернативаны туура беришибиз керек. Себептен 5 жыл макул эл көнүп, ооба, чакан корук жаратылышты коргойлу деп патриоттук сезимдер менен чыгыш керек. Бирок 5 жылдан кийин эгер экономика бир нерсе алып келбесе, анда элдер нааразычылык болот да. Ошон үчүн бул экологияга кызыктырууда экономикалык альтернатива берүү аябай маанилүү деп ойлойм да. Шы мырза, сизге кайра суроо берели. Эми сиздин тажрыйбаңыз көп да. Мына жогоруда сиз айтып атпайсызбы, бул маселелерди чечүүдө көбүрөөк агартуу керек, жергиликтүү калкты түшүндүрүш керек, гидтерди өстүрүп чыгыш керек депчи. Дагы кандай сунуштарды берет элеңиз? Бул маселеде. What would you suggest? For example, you said educational component, teaching guides and so on, etc. So what would you suggest that the local population could gain some benefits, or I mean, we could protect more the environment, yeah? Because этот экотуризм может показать, что животные лучше живой, чем умер, да? Если браконьер будет говорить, лучше я стреляю и мясо продаю или кушаем. Если экотуризм приезжает, если турист приезжает, животные смотрит, уже гид работает, гостиница работает, и уже показать, что лучше сохранить животных.
про что животные лучше, когда живой, да? И что можно делать там? Первое надо хорошо сохранить и охранить животных. А то, например, я тоже такой wildlife тур во Франции или в Ладак и в Индии. Тоже там провожал тур. И там, например, люди уже давно охраняют природу. И там эти такие животные, они рядом. Для, например, турист, кто хочет снимать фотоаппарат или наблюдает, там они 50 метров, 60 метров, и они стоят, они кушают траву, как домашний баран, да? И очень легкий снимает, наблюдает, они днем ходят. А здесь очень тяжело, эти такие обычные, они только что увидели человека, они уже бежит. И бугумарала они только ночью ходят, днем они уже боятся. И аю тоже так. И здесь очень тяжело наблюдать животных. И потому что пока такой туризм нету. Потому что если люди, они примерно в Индии или другой стране идет, они может рядом смотреть, снимать. А в Кыргызстане это уже спортивный фотоохота. И вот это потому, что пока это самый главный проблем для Wildlife Tour, это вот это, что еще браконьерство есть, еще охота идет много, и животные боятся человека. И вот если этот проблем решили, потом уже можно такой Wildlife Tour больше организовать. Сиздер даярдаган ролик Кыргызстан тууралуу. Мындай роликтерди көп жасап турасыздарбы? Do you make such kind of video rolics often? Этот видео мы 2017 снимал. И у нас один кино есть 50 минут, это только короткий, 3 минуты. И это в Нарин заповедник. Мы там организовываем экспедицию уже. Мы начинали в 2016, первая экспедиция, ОСИ Пантера экспедиция. И теперь мы каждый год 3 экспедиции организовываем там. Каждая экспедиция 3 недели и 6 волонтеров. И когда мы в горах, там еще 3 егеря, заповедникские егеря. Мы вместе работаем. И за 3 недели фотоловушки поставим, эчки-теки читаем. Тоже фекал барс собираем и птица тоже изучаем. И вот за 3 недели такой работа, научная работа делаем. И вместе егерь и вместе эко-волонтер. И мы в горах ночеваем, на палатка. Мы обычно 1 день на лошади, лагерь меняем, и потом 2 дня на 1 место. И потом пешком фотоловушки меняем, работаем. Изучаем пешком. И вот. Мындай иш-чаралар көп болуп турабы силерде? How often do you have such expeditions? Каждый год у нас 3 экспедиции в Нарин заповедник, 3 экспедиции в Сарича-Терташ заповедник. И мы тоже работали 3 года в Чонгалай, 1 экспедиция каждый год. И Шамши, 1 экспедиция был тоже, и Чонграгилшак тоже 1 экспедиция. И нам больше на Рине Сарича-Терташ заповедник работаем. Наши фотоловушки там, и каждый год надо менять флешка, батарея. И что эта популяция хорошо знаем, надо долго изучать на 1 место. Что эта популяция лучше знаем. Например, в Нарин заповедник там фотоловушки показали, что там 5 барс постоянно ходит, у него территории там. И еще другой есть, только иногда у него территории не постоянно внутри заповедника. И вот в Нарин заповедник примерно там 1 мат, мы заметили, что 3 раза рожал за каждые 2 года. И вот фотоловушки может так показать, что популяция лучше знает. Вот. Жумушуңуздарды бүрсө жакшы жыйынтыктар болуптур, абдан кубанычтабыз. Сиздерге албетте мындай
кандай десем, сыймыктануу менен рахматыбызды айтабыз, албетте сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан эми жыйынтыктоочу сөз берели экөөңүздөргө тең. Бул абалды дагы кантип жакшыртса болот, ошол эле экологиялык аң сезим. Ой, экология дегенде эми бизге көзгө көрүнбөгөн менен жаратылыш аябай эле өзгөрүп атат да. Климаттык өзгөрүү, же болбосо жан жаныбарлардын популяциясы өзгөрүп азайып баратат депчи байкабай эле биз бир күнү жоготуп алабыз да. Ошол себептен бул баарыбызга тиешелүү суроо болуш керек. Карапайым эл биз эч нерсе кыла албайбыз деген идеядан алыс болушубуз керек да. Биз жөнөкөй өзүбүздүн жаратылышка чыкканда таштанды таштабай, жаппай гүлдөрдү үзбөй, же болбосо аңчылык кылбай, керек болсо жөн эле информацияны таратуу аркылуу дагы экологияга салым кошо алабыз да. Ал эми биздин именно канаттууларга келсек, бизде жарандык илим деген бар. Ошо эмне канаттууну көрсө, бизде ошо Bird Cage деген сайт бар да. Ошол жерге сүрөттөрү киргизип койсо эле бул уже илимге салым кошуу да, кайсы жерде эмне канаттуу көрдү дегенчи. Ушул сыяктуу бизде жарандык илимди күчөтсөк жакшы болот эле, жаштарды тартсак болот эле деген ойдомун да. Баарыбыз ушу экологияны коргоонго аракет кылсак. Жана bird watching деген куш кароо деген абдан мындай перспективалуу, анан эң башкысы эч нерсе коробойт да анда. Мисалы үчүн турист келди көрдү, экинчи турист келди көрдү, бардыгы жайында эч бир жаратылыш ресурсу кеткен жок, анан жаратылыш кирдеген жок. Сиз айткандай, Ше мырза айткандай, аябай мындай перспективалуу, анан эң башкысы бул коробой турган ресурстар. Ошол эң кызыктуу болуп атпайбы ошол жери. Анан муну ушул bird watching'ти куш кароону промо кылыш үчүн мындай эле ошол эле балким эл аралык туристтерге жеткирүү, маалымат жеткирүү боюнча иштер жүрүп атабы, сиздердин кабарыңыз барбы? Ошол эле сиздин корук тууралуу мындай сайттарда маалыматтар барбы, таратасыздарбы? Негизи bird watching'де Кыргызстан боюнча потенциал чоң, себебинде бизде Кыргызстанда 400 түрү бар да канаттуунунчу. Бизде суу канаттуусунан баштап токой, жарым чөл, тоо, бийик тоодо канаттуулардын баары кездешет да. Ошол себептен бул европалык жана башка батыштын туристтерине аябай кызыктуу. Эми азыр атайын бир программа жок да негизичи. Бул жана жеке туркомпаниялар тарабынан турлар уюштурулуп, биринен бири угуп эле келген туристтер да. Андан кийин экинчиси ошо Bird Cage деген бизде былтыр орнитологиялык хоум ачылды. Ал жерде, по-моему, 15 мүчөсү бар. Алар ошол сүрөттөрүн киргизүү аркылуу жарандык илимге аябай жакшы салым кошуп атат. Ошол аркылуу көрүп алып келген адамдар дагы бар да. Анан эми өзүбүздүн аракетибизден келишинче видео ролик тартып, канаттуулар жөнүндө маалыматты таркатканга аракет кылып атабыз интернет булактарында. Азкыл жана сиз көргөн роликти жакшылап дагы аягына чыгаруу ишиндебиз да. Ал эми атайын бир чоң программа уга элекмин. Негизи эми бул биринен бири угуп келген. Негизи мамлекет дагы жакшы бир көңүл буруп көзөмөлгө алса жакшы болмок, балким жакшы дагы көбүрөөк эл аралык деңгээлде көбүрөөк маалымат жетмек. Ооба, эл аралык деңгээлде көбүрөөк маалымат жетмек. Биздин ушу жаратылыштын потенциалы чоң. Ошол эле канаттуу, ошол эле өсүмдүктөрдү бизде жаратылыш зоналары ар түрдүү болгон үчүн көп түрдү бир эле учурда көрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул себептен биздин аябай потенциалыбыз жакшы, ошону өркүндөтүшүбүз керек да. Мамлекеттик деңгээлдечи, чет жерге жайып. Ше мырза, чындап эле дүйнө боюнча Кыргызстандын потенциалы чоңбу. Биз аябай эле мактайбыз. Ошол мактаганга татыктуу жерибиз, экологиябыз. Сиздин оюңуз боюнча. Is it true that Kyrgyz nature has a good potential at the international level to attract the tourists? Yeah? Да, конечно, когда я первый раз в Кыргызстан приехал, я из детства люблю природу, горы, животные. И когда приехал, я сразу думал, очень интересная страна. Кто любит природу, здесь очень интересно. И много диких животных еще есть, и надо сохранить. И это, я думаю, это очень большое богатство для Кыргызстана. И есть страна, как, например, Коста-Рика, там они все деньги положили на экологию, и не все, на большой процент. И национальный парк очень крепкий, заповедник очень крепкий,
И там много людей приезжает, экотуризм. Очень много, и для экономии это очень большой на баланс. И вот такой страна примерно, у него другой потенциал нет, но природа очень хорошо сохранил и очень хорошо показал, что экотуризм больше будет. Я думаю, Кыргызстан тоже так может делать примерно. И это у Кыргызстана природа красива, ландшафт, да, очень красиво, очень разный. Карагай есть, скала есть, ледник, гол, все есть почти. За 3 дня можно 10 стран видеть, да? Природа, один раз пустыня, потом другой раз через день Карагай, через день Сирт, как Тибет. Очень разная природа. И это очень интересно для туризма. И вот у Кыргызстана очень большой потенциал, я думаю. И надо только сохранить несколько лет. И потом животные, они быстро привыкают. Если охоты нет, если браконьер нет, они через 5-6 лет уже знают, и они уже не боятся. И потом можно такой тур организовать. И будет для будущего лучше будет. А то охота, браконьер через 10 лет таки не остался, да? А фотоохота все равно еще есть. За 30 лет наши дети будут видеть Бугмароль тоже. Шаймырза айтсаңыз, соңғы сұрауымыз болсын. Бұйырса 10 жыл игілік күшті аттырсыздар. Дағы қанша жыл іштейсіздер, анан кейін емненің үстінде іштейсіздер. Пландарыңыз мен бөлшек етсіңіз. Future plans, how long are you going to stay in Kyrgyzstan and work, and what kind of spheres are you going to develop? Мне нравится кыргызская природа и Кыргызстан вообще. И как я могу, я больше буду работать, если я могу. И план мы хотим такой гражданская наука больше делать вместе другой заповедник и тоже на другой тема. Не только снежный барс, но тоже птица или другой тема. Даже у нас тема про астрономию, геология тоже в общей науке, не только животные. И вот мы хотели такой тема тоже делать. И вот тоже фотоэкспедиция хочу больше делать здесь. Потихоньку надо. Тоже вместе местные работают, что, например, я каждый год в феврале организую Snow тур, снежный барс тур в Индии. И там за 2 недели люди, они придут и обязательно барс увидят. Иногда 2-3 раза за 2 недели. И вот такой тур можно тоже организовать в Кыргызстан. На первый надо хорошо охранять и сохранить природу. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Расшылық білдіресіз. Бізде Элбирсті сақтау бойынша Objective Science International Program Panteraның ұйымының мүшесі Бастиан Мырза болды. Және шында өлі Элто ұйымының атқарушы директоры, антрополог, және шында өлі Сулу Саздақ жерлер, және Скөлдің қанаттуулары долборының авторы Нурайым Сырғаққызы расшылық білдіресіз. Әлбетте, демелгелердің бардығы сөз түрді игілік менен қоштолсын тілейіз. Қысқача фото жарманке Қырғызстандың табиаты туралы фото жарманке сюжетін сіздерге тартылайыз. Анан әлбетте бүгінгі темамыз уланады. Сіздерге да чоң рахмат. Фотограф саякатчы тоолор жөнүндө толкунданып сүйлөйт. Дээрлик ар бир келген адамга көңүл бурат. Окуяларды шыктануу менен кайталайт. 2 күндүк көргөзмөдөн кийин ал үнүн жоготуп кое турганы таң калыштуу эмес. Если что, можем повторить, да? Потому что я закашлял, потом продолжил, да, как бы. То я уже 3-й день как бы даю интервью уже. Немножко я разобрался в этом. Тоого чыгып ички туризмди жакшы билгендер саякатчы фотограф Нурсултан Аттакуровду билишет. Таланттуу фотограф Нурсултан Аттакуровдун Кооз Кыргызстан аттуу таң калыштуу сүрөт көргөзмөсү Тыныстанова 94 дарегиндеги Компас жатаканасынын фойесин ачты. Экспозицияга өлкөбүздүн эң мыкты 50 сүрөтү киргизилген.
мы Досторубуз менен Кыргызстанда саякаттоону баштадык. Биз ар жуманын аягында, ар ишемби жана жекшемби күндөрү шаардан чыгып турчубуз. Алгач Чүй облусу, андан кийин Нарын облусу, андан кийин Ысык көл облусу жана башка жерлерге бара баштадык. да. Нурсултан кадимки офисте иштейт. 2 жыл мурун тоого биринчи жолу чыгып, байланып калган. Тилдерди билүү жана тарыхчынын билими ага жардам беришти. Дароо гид болууга чакырылган. Буга чейин биздин өлкөнүн түндүгүн дээрлик толугу менен көргөн. Ар бир жолу саякатка чыкканда ал башкаларга бул кооздукту анын көзү менен көрүшүн каалаган. Ошентип камерага баарын тарта баштаган. Биз өзүбүздүн имиджибиз менен алектене баштадык. Башкача айтканда, досум экөөбүз ушундай чалгындоо сапарларына чогуу бара баштадык. Мен ушундай фотосүрөттөрдү тартчумун. Ал сапардын баардыгын видеого тартчу. Кээ бирлери дронго, айрымдары телефонго тартылган. Снимает где-то какие-то кадры, либо с дрона, либо на телефон, либо на камеру, да? Кээде жөн гана сүрөттөрүңүздү Instagram жана Facebook социалдык тармактарыңызга жайгаштырсаңыз, ал күтүлбөгөн жерден коомчулукка жайылып кетет. Мы за 20-й год 2020 жылдын ичинде биз ар бир жерден болжол менен 20 000 кадрларды кылдык. Болжол менен 47 саякат болду. Көрүүчүлөр аларды өздөрү тандашат. Бул сүрөт социалдык тармактарда мынчалык белгилүү болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мисалы, мен аны Instagramга гана жарыялагам. Кимдир бирөө аны Instagramдан жүктөп алып, Facebookка жүктөп коюптур. с Инстаграма кто-то скачал, потом его загрузил именно в Facebook. Бирок Нурсултан буга сүйүндү. Анткени анын негизги максаты Кыргызстанда ички туризмди жайылтуу. Сүрөт көргөзмөсүндө Кыргызстандын, анын ичинде кол жеткис жерлердин уникалдуу сүрөттөрү көрсөтүлөт. Фотографтын көз карашы ушул атмосферага сүңгүп кирүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Второй день. 15 Биринчи күн абдан жакшы болду. Экинчи күнү күндүн жарымына чейин кар жаап баштап, мөндүргө айланды. Биз мөндүрдүн астында, кардын астында чатырларды тигип, ушул көлдүн жанына отурукташып калдык. 6 топтун арасынан биринчилерден болуп, ушул жерге жеттик. Ходящий в снег, потом в град. Бул сүрөттөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерин тартуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болору шексиз. Баса, жакында Дубайдагы сүрөт көргөзмөсүнө Нурсултан Аттыкуровдун 8 сүрөтү коюлат. Ал эми баарыңыздарды Кыргызстандын кайталангыс жаратылышынан рахат алууга чакырабыз. Компас мейманканасы күн сайын саат 11:00дөн 20:00га чейин келсеңиздер болот. К сожалению, Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жерлерге кандайдыр бир себептер менен бара алышпайт. места Бирок ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биздин жаратылышыбыз кандай сонун экендигин көрсөң болот. красивая. Айлана чөйрө боюнча темабызды улантабыз. Бүгүн бизде мейманда жогорудагы сюжеттин башкы каарманы болгон саякатчы фотограф Нурсултан Аттыкуров жана ошондой эле саякатчы видеограф Тынчтык Мухамбетов. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Качантан баштап бул иш менен алек болуп калдыңыздар? Экөөңүздөр команда экенсиздер. Кыргызстандын түрлүү жерлерин кыдырып, видеого тартып, сүрөткө тартып, анан албетте таңаза кылып, промо кылып, албетте эл аралык конкурстарга, выставкаларга чыгат экен буюрса иштериңиздер. Качан кантип келип калдыңыздар? Алгач ошол сөз башынан болсун. Мен баштап берейин. Бул 2 жыл болуп калды кызыкканыма. Тынчтыкна 3 жыл болуп калды. Экөөбүз ошол тоодон эле таанышып калганбыз. Тоодон таанышып калып, экөөбүздүн ошол жердеги айтканда кызык бир неребиз болуп калды да айткандачы. Экөөбүз болсо бири-бирибизге толуктап калдык бири-бирибиздичи. Тоодо мисалы группаларды кайсы бир жакка алып барганда кезде бул жумуштун жарымын алат, мен жарымын алам. Анткени бир адамга деген кыйынчылык болуп калат да. Ошончулуктан барган жерде мисалы мен фотого тартсам, Тынчтык видеого тартат. Ошентип адамга деген ошол жердеги ошол локациянын эмесин алып бергенге, адамга көбүрөөк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылабыз да. Ошентип биз экөөбүз команда болуп, дос да болуп калдык. Анан тим более мындай айтканда ушул жаатта иштегендиктен бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз да. Эмне себептен табият
тармакты тандап калдыңыздар? Эмне себептен башка тармак эмес? Буга себеп мен ошол башка жумуш, мисалы өзүм филолог болгондуктан переводчик болуп иштеп жүргөн кезде жумасына тоого чыгып жүрчүмүн. Ошол кезде жаратылышка чыгып жүргөндө баягы жагып калды да. Анан бир чыккандан кийин кайра кийинки жумада чыгам деп ошентип жүрүп эле табиятка жакын болуп кеттик. Анан мен баягы барып жүргөндө телефон менен тартып эле чыгара берчүмүн соц тармактарга. Ошондон элдерге көп жагып баштап, ошондон эле башталып кетти жаратылышка кызыгуу. Мындай профессионалдуу түрдө видеого качан тартып баштадыңыз анан? Кандай? Профессионалдуу камера сатып алдыңар, атайын сизге ооба. бирөө колдоо көрсөттүбү же сиз өзүңүз атайын акча топтоп сатып алдыңыз? Ошол 2019 биринчи дрон алып көрдүм. Биринчи кезекте дрон менен тартып баштадым. Ошондон бери ошол дрон менен алек болуп келем. Сиздерди атайын экспедиция планыңыздар болобу? Ал планды ким түзүп берет? Бүгүн мисалы үчүн көлгө кеттик, эртең түштүккө кеттик деп ким каржылайт? Балким бирөө колдоо көрсөтөт? Каржылык жагынан биз анткени ошол жака чыгайын деген ой бар. Анткени биз деген экспедиция сиз айтып кетпедиңизби дегендейчи, ким каржылап берет, кантип пландап коесуңар депчи. Мисалы, кайсыл бир локациянын ар бир өзүнүн сезону болот да. Ошон үчүн деген сезонго жараша биз деген алдын ала болжолдоп туруп коюп коебуз даталардачы. Мынанчанчы күнү мына жерге барабыз деген сыяктуу коюпчу. Балким ал күн алмашып кетиши мүмкүн, бир жумага эртеге же бир жумага кечирээк болуп калышы мүмкүн да. Бирок болжолдоп койгон даталар туура келип калат постоянночу. Бул биринчиси, маршрутту чогуу составлять эткенде ошо чогуу жолугуп атайын ошого убакыт бөлүп, бир 4-5 сааттын ичинде өзүбүз деген бир жылдыктын жай ичиндеги болуп өткөн убакыттардын ичиндеги экспедицияларды бүт маршруттарды жазып чыгабыз. Кайсыл жерге барабыз? Бир жылда канча экспедиция баштан өткөрөсүздөр? 2020-жылы 50 локацияга бардык, 50 поездкага бардык. Анын ичинде 2 күндүк бар, 3 күндүк, 4 күндүктөр да бар. Каржылага жагынан келсек, бизди деген анткени азыртадан эмебизди өзүбүздү көргөзүп баштадык. Эч ким бизди каржылабайт, биз өзүбүздүн эмебизге барабыз, аппаратураларды өзүбүздүн акчаларга сатып алабыз. Бул өзүбүзгө жаккан жумуш болгондуктан, жумуш деле эмес, өзүбүзгө жаккан хобби болгондуктан биз элге тартууладык. Анан биз мынчалык немени күткөн эмеспиз, элдердин колдоосун, элдердин эмесинчи. Азыр буйрутса, ушул алдыга койгон максаттардын бири бул өзүбүздү жакшы позицияга кылып туруп, чет өлкөлүктөргө дагы Кыргызстанды алып чыгуу максатында өзүбүзгө ошо спонсорбу, партнербу ушундай адамдар табылса деген ойдо аракет кылып чуркап жүрөбүз. Анда сиз тарткан жумуштар бар экен, ошолорду биз азыр көрүп, анан сиз өзүңүздүн комментарийиңиздерди берсеңиздер, урматтуу биздин режиссерибиз ошол сүрөттөрдү чыгарып койсо. Бул Алакөл, бул ысык көлдө, Караколдун башында бул 4 күндүк атайын трек болгон. Трек деп атайын биз кыздар 15-20 килограммдык рюкзак көтөрсө, балдар 35-40 килограммдык рюкзактерди көтөрүп, ошол чет элден келген иностранецтердин ошо келген биздин Кыргызстандын тоолорунда жигилейген сумкаларды көтөрүп жүргөн адамдар кандай күндөрдү жашап өтсө, биз ошол күндөрдү өзүбүз көрүп туруп, ошол көз менен ошол сүрөттөрдү адамдарга алып берүү болду, максат болчу да. Бул Босого жайлоосунда 2 күндүк тур болчу. Биз жолда келатып, ушул пейзажды тартып калганмын. Бул жерде деген ат башы 40 тоосу, ар жагында байкап калсаңыздар болот. Бул исторический моменттери да бар. Бул жерде ушул тоолордо деген Кожо жаш киносу тартылган тоолордун бири. Бул көк кыя өрөөнү, бул дүйнө жүзүнө тараган өзүм сыймыктанган сүрөттөрдүн бири. Анткени мен ошол маалда элестеткен эмесмин. Бул биздин көл тетири деп аталат, чын аты. Элге башка ат менен таандык да, Келсүү деп коюшат. Кай? Нарын ат башы Кытай менен чектеш жер. Бул ат башыда көлтөр. Көлтөр деген аттуу көлдөр бизде көп. Анткени баары эле төрдү жайгашкан үчүн көлтөр деп аталып калган. Көп атайын. Жанагы көк кыя деген сиз сыймыктанган жер кайсы жерде жайгашкан? Ал дагы көк кыя. Ат башы да. Ошол бул аттар дагы ошо көк кыя, ошол домдун жанында да, үйдүн жанында. Кытай менен чектеш жер бар ошол жерде. Бул чуңкурчакта биз карантинден чыгып,
2 күндүк турга кеткенбиз. Палаткалар менен. Ошол күндөн калган эстеликке фото. Бул каньон Марс. Ысык көлдүн түштүк тарабында жайгашат. Бул жаңы альтернативный жол. Жумгалдагы. Бул ысык көлдөгү балыкчы шаарынын үстүндөгү булуттун катып калган кыргызча булут катты деп коет экен. Ошол булут катып ушул жерден жылбай бир 10 саат 15 саат тура берет экен. Ошондой маалды биз фотого тартып калган учурда бизге. Ушул фотолорду тартып элге арнап өзүбүз. Дагы бир айтып кетчү нерсе, биз профессионал эмеспиз. Бирок ошол өрөөнгө чыкканга аракет кылабыз. Анткени биз любительбиз. Баарды сен орусча айтканда энтузиаст. Бизге жаккан нерсе бул жан дүйнөбүзгө жагып, анан ошол элге тартуулаган нерселердин бири да. Жогорудагы эле суроомо кайтып келейин. Эми сиздер айтпайсыздарбы, азыр балким демөөрчүнү табуу, издөөнүн үстүндөбүз. Бирок 50 экспедиция бул чындап келгенде көп эле убакыт, анан каражатты дагы талап кылат да. Сиздердин өзүңүздөрдүн киреше булагыңыздар бар, жетиштүүбү же болсо чындап бул эми хобби акча алып келсе дагы жаман эмес го. Ооба. Биз азыр деген негизи офисте иштейм өзүм. Частное предприятие, өзүбүздүн жеке ишмерчилигибиз бар. Бирок ал жактан кетүүнү бул ушул жакка основной кылганга аракет кылып жүрөбүз да. Жетпей калат. Анткени биз группаларды чогулта коюп, личный болсо дагычы 10-15 киши кылып туруп, ошолорду маршруттун акчасын чыгарганга ошол группага чачып салабыз. Ошентип экспедициялардын акчасын ошентип киши чыгып калат. Көпчүлүк биз менен чогуу чыгып жүргөн адамдар 3 күн болобу, 2 күн болобу, алар биз менен чогуу көнүп, биздин маршрутка кандай болсо дагы биз ал жерге бара элек болсок дагы, мисалы разведкалар болуп калат да экспедициядачы. Ал жерге биз адамдын буту баса элек жерге барып калабыз кейдечи. Ошондо тынчтык экөөбүзгө адамдар ишенип, биздин ишеничибизге кирип, булардын маршруттары булар менен болсом, орусча айтканда, Ачка калбайм, аман эсен келем. Аман эсен келем деген ойдо биз менен чыгып, ишеничиликтүү болуп калышкан да. Ошондуктан ошол. Тынчтык мырза, силер экөөңүздөр ошол экспедицияларды уюштурасыздар, экөөңүздөр шефсиздер, же дагы командаңыздарда дагы барбы силерге жардам берген кишилер? Кимдер алар? Негизи основной деп коет го, экөөбүз негизгичи. Анан жардам бергенде бар дагы командабызда бар. Дагы 2 бала да 2 кыз бар. Алар ошол жанагы СММщиктер, бирөөсү болсо эмнече айтканда жанагы тоодо жүргөндө дагы жанагы правилалар болот го. Ошондой опытный гидтер да, кыскасын айтканда. Ошондой адамдар бар командабызда. Маегибизди кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Биздин программабызда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш жана экология темасында сөз кылуудабыз. Бүгүн бизде дагы сыйлуу меймандарыбыздын катарын толуктаган инсандар бул саякатчы фотограф жана саякатчы видеограф Нурсултан Аттокуров жана Тынчтык Мухамбетов. Мына буюрса былтыркы жылдын эсебинен 50 экспедиция уюштуруп турсуңар. Эми экспедициялардын түрлөрү бар турбайбы көрсө? Бир күндүк болсо хайкинг деп аталат экен. Эгер узак 2-3 күндүк болсо трек деп аталат экен. Эгер туура түшүнгөн болсом. Мына ошол тректерге элдин бар эле элдин кызыгуусу канчалык азыр? Себеп дегенде чындап жөнөкөй эмес, оор экен, экөөңүздөргө ишенип, анан азыр болсо эми буюрса сиздердин ишеничиңиз, репутацияңыздар жогору болуп, видео, фото менен коштоп, анан ошол эле маалда оор тректерди дагы тандайт экенсиздер, адам буту баспаган жерлерди, жанагындай 35-40 келдик жүк менен, палаткасы ичинде, тамак ашы ичинде. Бул өзүнчө эле бир мындай азыркы мода болуп калган сөз, челлендж кылгысы келген адамдар өзүнө өзү чакырык кылып, сиздер менен барган макул болгон инсандардын элдин кызыгуусу канчалык, анан эмне болуп мындай экспедицияларды уюштуруп калдыңыздар? Бул бир четинен экөөбүз бул
Кореяда окуп келсе, мен Германияда жашап келдим да. Анан чет элге чыккандан кийин адамдын мировоззрениясы өзгөрөт да, биринчиденчи. Экинчиден башынан алып келсекчи, экинчиден бул Кыргызстанга келген көп иностранецтер жакшылаган, жакшы видео, фото материалдар жасап кетишет да. Анан бизде элементарно эле ичин күйүш керек да ошогочу. Эмнеге биз ошол жерлерди көрүп, эмнеге тарта албайбыз деген сөз бар да. Мен ошол себептен тартып келем да. Бирок жакшы мынтканда в хорошем смысле этого слова дегендечи, орусча айтканда. Ошондой жеткирүүгө аракет кылабыз. Бул акыркы 2 жылдын ичинде ички туризм өнүгүп калгандыктан жакшы болду. Ошондуктан тректерге адамдар чыкканга көп эмес, аз дагы эмес. Акырындан көбөйүп келатат, бирок бул бизди сүйүндүрбөй койбойт. Анткени бул ошол Кыргызстандын канча болсо деңгээлин көтөрөт. Тынчтык мырза, айтсаңыз, алар кимдер? Ошо сиздердин тректерге барган инсандар көбүнесе булар деген көрүп кызыгат. Болжол менен 18 жаштан 30-40га чейинки Бишкектин эле тургундары, жаратылышты жактыргандар булар. Башында булар биринчи мисалы рекламаны көрүп же тааныш аркылуу бир эле жолу тоого чыгып алса, анан кызыгып калат экен булар. Ошол көнүп алышат дагы, анан алар дагы даярдыктарды көрөт, ар кандай атайын ошого жараша бут кийимдерди алып баштайт экен. Ошондой эметишет да, кызыгып калышат экен. Анан булар ошентип бир айда жок эле дегенде, бир айда 1 же 2 жолу тоого чыгып калышат. Ошондой да. Бул ошол тоого чыгып жүргөн эмелердин арасында баары бири-бирин таанып калган да, бүт баарычы. Мен деле көбүн тааныйм, мисалы. Алар да мени бизди тааныйт, ушундай болуп калат да. Бул жаштар үчүн аябай эме болуп атат да, жаштар көбүрөөк кошулуп атат. Бул келечекте дагы көбөйөт болуш керек, менин оюмча. Жаратылышка болгон кызыгууларычы. Ошондой бир экспедициялардын бириндеги сиз тарткан видеону азыр көрсөткүбүз келип турат, урматтуу режиссер мырза. Мүмкүнчүлүк болсо, анда экранга чыгарып берип койсоңуз. My only direction, it's fire on fire. Oh, it's fire on fire. Fire on fire would normally kill us, but this much desire. Together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythm. Жогоруда видео эл аралык сайттарда өтө популярдуу болуп, өтө кеңири таралган экен. Жогорудагы түтүн тараган сүрөт менен чогуу биргеликте бул Кыргызстанды болушунча реклама кылып атасыздар, анан албетте бир чоң салым кошуп атасыздар дегендик. Сөзсүз түрдө муну көргөн адам кызыгуусу артат. Жок дегенде Википедиядан сурайт, бул эмне болгон өлкө экен деп. Анан албетте жанагындай кооз картиналарды, кооз видеолорду коштолуп сүрөттөр. Сиздердин инстаграмыңыздар барбы же болбосо кайсы жака жүктөйсүздөр? Мен инстаграмга жүктөйм. Башка соц тармакка жүктөбөйм. Инстаграм, фейсбук экөөнү жүктөп турам. Инстаграм, фейсбук. Кантип табабыз? Тынчтык МР деп турат. Мухамбетов Ринатович, фамилиям атыштын кыскартып жазылганда. Тынчтык МР. Тынчтык МР. Ошого жазылат экенбиз. Анан сонун видеолорду Кыргызстан тууралуу эгерде биздин чет өлкөдөн көрүп аткан көрөрмандарыбыз болсо, анда сөзсүз түрдө мындай жергиликтүү калк деле абдан кызыгып көрөт болуш керек. Эми мындай суроо бергим келип турат. Эми ошол экспедициялардан эмнелерди байкай алдыңыздар? Экология боюнча
биз барган жерден кыргыздар эки түрдүү, анткени биз немеге мындай айтканда бир күндүк, эки күндүк турларга күнө элекпиз да. Эми өнүгүп баратат да. Адамдын деген аң сезими ага күнө элек экен да. Шаардыктар барганы менен көпчүлүк жергиликтүү элдердин жанагы сознаниясында бул мусор калтырбоо деген, таштанды калтырбоо деген жетелек да. Аны биз өзүбүз жеткиришибиз керек да. Биз барган жерден өзүбүз дагы группалар менен терип келебиз, мисалы мусорларды, ар кандай таштандыларды. Көпчүлүгү конфеттердин калдыктары, көпчүлүгү баклажкалардын калдыктары, кока-кола, спрайт ушундайлардын калдыктары болот да, баклажкаларчы. Кандай болбосун, биз дагы акцияларды жүргүзүп турабыз. Барган биздин менен чогуу барган группалар дагы терип турушат. Биздин башка коллегаларыбыз, партнерларыбыз дагы ушундай акцияларды кылып турушат. Бул жакшы эле көрүнүш, бирок канткенде биз элге жеткире алабыз деген ойдо азыр ойлонуп турган кез да. Бул өкүндүрбөй койбойт. Анткени көпчүлүк жерде адамдын мынтканда иностранецтерге көргөзө турган биздин жакшы, орусча айтканда, достопримечательностьтердин биринде мусор таштандылар болуп турса, бул бизди дагы ылдыйга тарткан сыяктуу сезиле берет да. Тынчтык мырза, сизде эмне көбүрөөк түйшөлтөт? Менин оюмча бул таштандыларды адам өзүбүз эле болуп атпайбызбы, адамзатычы. Анан ар бир адам жакшылап ойлонуп, өзүнүн үйүн карагандай эле жаратылышка деле ошондой мамиле кылып койсо эле болмок да. Буга мамлекет деле колунан келбейт экен, өзүбүз деле көрүп атабыз. Ал макул бир ай кызматкерлерин жиберип таза кылып койду, ал бир айдан кийин кайра эле кирип калат. Кайра эле баягы. Эл көппүз биз деген, себеби адамдар көп чачат кайра элечи. Ошон үчүн менин оюмча адамдар өздөрү эле үйүн карагандай ар бир адам таза кармаса дейм да. Ошондо эч кандай мамлекеттин жардамысыз эле өзүбүз эле таза кармап койсок деле болмок бул нерсеничи. Эми азыр күн жылган соң сөзсүз түрдө тоого чыгабыз, экскурсия походдор башталат. Анан сөзсүз түрдө баягы эле таштандыны ыргытмай, анан кийин дагы да болсо кирдетмей деген көрүнүштөр бар. Бирок андан тышкары 24 саат бою, 365 күн бою деле биз экологиялык аң сезимибиздин жоктугуна байланыштуу кирдеткен болуп атат. Сиз айткандай элге көрсөтө турган жаратылышыбыз кичине өзүбүз уяла тургандай болуп калып атабыз кээде болсо кийинки муунга кандай деңгээлдеги жаратылышты калтырабыз деген суроо мындай түйшөлтпөй капаландырбай койбойт. Кандай аракеттерди жасаш керек? Жалгыз эле экологиялык аң сезим менен баарын чечип койсо болобу, же дагы сиздердин мындай эми барып жүрөсүздөр, көрүп жүрөсүздөр, Кореяда, Германияда болдуңуздар дегендей, биз Кыргызстанга ошол жаатта эмне жетишпейт, эмнелерди жасаса болот, кандай натыйжалуу сунуштарды айта аласыздар? Элементарно эле мен жооп берип кетейин. Жанагы ар бир эле упаковканын эле тышына кичине эле жерге жазып койсо дейм да. Анткени ошол главный бетине элечи, лицевой частине эле. Мени таштанды челекке сал деп да. Же болбосо таштандыны ыргытпа, жаратылышка ыргытпа деген элечи. Бул биринчиси, экинчиси ар бир группаны алып барган адамдар же болбосо ошол жердеги посттордун ичинде кандайдыр болсо дагы раздаточный материал болсо дагы кагаз түрүндө адамдарды түшүнүк бериш керек, минимальначы деп ойлойм. Анткени буга мындан башка адамдарга жеткирилген маалымат уже адамдарга күнүмдүк эле иш оокат болгондугу үчүн буга көңүл бурбай калдык да. Башкачараак жолдорун табуу аракет кылышыбыз керек. Анткени адам ошондо кандайдыр бир жакшы бир позитивдүү алып келсең, адам жакшы кабыл алат да. Адамга деген ыргытпа дегендин ордуна өзүң кошо алып барып туруп, ошол адам менен эс алып келели жүр чогуу таштандыны тергенче десең, акцияларды кылып турупчу. Мисалы, бир турдун баасы деген 500 сом болсо, сен ага деген 200 сом кылып кой, же бекер алып барып келип партнерлордун таап туруп, адамга кандайдыр бир жакшы позитивдүү эмеде жеткирсең, адам деген түшүнөт деп ойлойм да. Бул дагы азыр анткени
утур эме болуп калган үчүн, обновляция этип турган үчүн адамдардын маалыматтарын жаңыртып, кандайдыр бир жаңы коддорун таап, адамдарга жаңы жеткириш керек да жаңылыкты. Ушундай деп ойлойм. Туштук ошол эле суроо сизге. Мен деле ошол Нурсултан айтканга кошулам. Ошондой эми ар кандай жолдору бар болуш керек. Сен айтып өтпөдүңбү? Адам өздөрү ички дүйнөсүн таза кармап, өздөрү таза кармаса эле ырытпайт болчубуз. Көбүнчө ошол айыл жергесинде, ачык эле айтканда айыл жергесиндеги көп чачылган таштандылар көп болот. Чындыгында көбүнчө. Эми аларга билбейм, ал кезде кандай эме болгон, таштанды ырытпоо боюнча. Мисалы шаар жергесинде уже жаштар уже көрүп калды, түшүнүп турат. Мисалы кээ бир жер таптаза болуп турса, ал жерге ыргыткысы келбейт. Бир эле бир жанында бир 2-3 мусор турса эле ошол жерге эле кошо эле күйө берет да. Биздики ушундай болуп калган да, адат болуп кетчи. Менин оюмча ошол адамдар өздөрү аракет кылып таза кармасак эле бул маселеден чыгып кетебиз буюрса. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, биздин коллегаларыбыз бар, кесиптештерибиз бар, ар кандай акцияларды уюштурабыз деп. Ал коллегалар менен дагы кандай иш-чараларды уюштурасыздар? Андан кийин ал коллегалар кимдер? Азыркы Кыргызстандын ичинде 2 жылдан бери туризм, ички туризм өнүгүп келаткандыктан биз деген Кыргызстан ичиндеги көп тур организациялар бар. 1 күндүк, 2 күндүк жергиликтүү Бишкек шаарындагы адамдарды, студенттерди бул канча десем 8 жаштан болот 60-70 жашка чейин чоң ата-энелерибиз, энелерибиз барат. Студенттер барат. Ошол эле ишкерлер болгон орто жаштагылар барат. Ар кандай жаштагылар барат да. Ошол жашта баргандар менен эле чогуу биргелешип туруп эле адамдарды биз өзүбүз акция кылабыз. Жанагындай тур организаторлор менен чогуу ошол адамдарга акция кылабыз. Мисалы ушул жерге бул направленияга барабыз, 2-3 организация биригет. Же болбосо биз ошолор менен чогуу иштешип калабыз. Же биз акциясы жок эле барган жерден өзүбүз чогултуп келебиз. Ушинтип ар бир адамдын өзүнө жеткиргенге аракет кылабыз да. Дагы кандай нерсеси десем, ошол ар бир тур организациянын өзүнө эле айтып коюш керек. Себеп дегенде биз таштандыны даже сорттогонду билбейбиз. Анткени био мусор болот. Анан био эмес жанагындай чирибей турган мусорлор болот. Био мусорду ырыткандагы адамдарга түшүндүрбөсөң, анткени банандын тышын талага ыргытса болот, ал деген гумус болуп чирип, кайра ошол жерге жер семирткич болуп кетет. Ал жаман деле жок. Бирок адамга түшүндүрүп айтыш керек, анткени банандын мусорун ыргытканда деле, ошол кожурасын ыргытканда деле адам кээ бир адам түшүнөт, аны экинчи адам түшүнбөй калышы мүмкүн. Ал жерде значит мусор деген эле неме болуп калат да, маанилүү болуп калат. Значит ал жерге бөтөлкөнү таштап коет, же башка нерсени да таштап коет. Ошону түшүндүрүп айтыш керекпиз да. Ошол адамга жеткирүү болуп максат ушуна да. Кандай жеткире алабыз? Ошол бир гана позитивдүү гана деп ойлойм, анткени против дегенге караганда за деген адам көбүрөөк жетилет деген немелерди окуп жүрөм да просточу. Эми бүгүн биздин эфирибизди көрүп, балким хайкинг эмес, мага тректер дагы лайыктуу окшойт. Кыска мөөнөттө эмес, узак мөөнөттө 2-3 күндүк турларга да барып көрүшүм керек экен деген көрөрманыбызга кандай кеңеш бересиздер? Нелерди даярдап алыш керек сиздер менен чогуу барыш үчүн? Эгер 2 күндүкпү? Биринчиден ошол барыкчакты бир жолу 1 күндүк турларга чыгып өзүңөрдү сынап көрүшүңөр керек. Баягы аралыгын, расстояние деп коет го. Канча километр басасыңар ошол кезде. Набор высота, балким силер 1000 метр, балким пикке баратасыңар. Ошого жараша даярдыктарды көрүш керек болот өз алдынча. Анан сөзсүз түрдө кийимдер. Атайын ошол бут кийимдер, бардык ошо тоого ылайыктуу кийимдер бар атайын. Ошону алганга аракет кылыш керек. Мисалы, биз менен кээ бирлер чыгып калганда физически кыйын эле, жакшы эле балдар болот, мисалычы. Анан кийимди туура эмес тандап алышат. Ошондо кыйналып калышат аябай эле. Ошон үчүн кийимден дагы аябай көп нерсе зависит. Сиздер экспедицияга улам-улам барасыздар. Эмне үчүн барасыздар? Баргандан кийин кандай сезип каласыңар өзүңөрдү? Күч топтоп келесиздерби же кандай?
Эми сиздер албетте фото, видеодон тышкары. Фото негизи бир экспедиция калганбыз да жөнө тура албайчы Жөнө тура албайбы? Туйлап эле чыгып келиш керек болуп атты. тамашалап калышат. Бизде деле бир жагынан карап көрсөң, азыр биздин жакшыбыздар да келип калды үйлөнүүгөчү. Анткени Тоо таштап эле жүрөсүңөр дейт да. тамашалап калат бизди эме деп. Тоо теке дейдетчи. Орусча айтканда горные козлы депчи. Анан биз айтабыз качан үйлөнөсүң десе, тамашалап коебуз. Ушу болушунча качып жүрөм тоого барып депчи. Ансыңар да. Биз дагы ошо барганда биринчиден чындап эле ошо көнүп калганбыз чыгып жүрүпчү. Чыкпай калсаң ойсоңдоп эле үйдө эртең менен уктайсың аш бар салонго чейин. Андан кийин бир күн эмне кылышыңды билбей каласың да, ошол тоодогу өткөргөн мөөнөттү үйдө кантип өткөрүштү билбей каласың да. Ошон үчүн көнүп калганбыз. Көпчүлүк учурда биз бул эс алуу күндөрдө чыгабыз. Бул выходной күндөрдө, жанагы суббота, воскресенье күндөрүчү. Анткени ошол күнү биздин группаларыбыз эс алганга жумуштан боштондук алат, ошондуктан биз менен чогуу чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Тоого чыккан дагы бир себеби кичине сергип келген го дейм. Төштүк кыздар. Меники сөзсүз түрдө ошол видеого тартуу контент үчүн болот. Мисалы, Инстаграмда подписчиктер күтөт да, качанда эмнени чыгарып берет деп. Ушул сыяктуу ошол максатта. Экинчиден, мен айтып өткөндөй, чындап эле үйдө суббота, воскресенье болгондо эле биз мындай тоого чыгып эле көнүп калганбыз да. Абасы таза да эми аяктыкычы. Разницасын билесиңер да, тоого чыккандан кийин билинет. Ошого көрүп калганбыз балким, абасын улам таза аба требование болот. Ошону болуш керек менин оюмча. Сөзсүз түрдө тоого чыккыбыз келип турат. Дагы бир рет инстаграмдарыңыздарды эскертип койсоңуздар, аш жол бут го дейм. Тынчтык, англисче тамамын жазылган. Тынчтык МР. Тынчтык МР. Меники Аттокуров 2 Т менен, Аттокуров НМ. Нурсултан Иманбаевич Аттокуров. Кыргызстан тууралуу эгерде мыкты фото, видео көрөм десеңиздер, дал ушул профилдерге жазылабыз. Анан албетте сиздерге ырахчылык тилейбиз. Кыргызстандын жаратылышын дагы да болсо даңазалап, ушундай турлардын да көп кирешелүү турларды дагы уюштура бериңиздер. Себептен албетте энтузиазм жакшы, анан экономикалык жагынан дагы бекемделген болсо, бул иш сөзсүз түрдө мындай перспективалуу, анан келечеги дагы кеңири болот. Бизде болсо бүгүн мейманда саякатчы фотограф Нурсултан Аттокуров жана саякатчы видеограф Тынчтык Мухамбетов болду. Кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү темабызды улантабыз. Дагы да осы студиябызга башка конокторубуз келет. Биз менен болуңуздар. Биз дүйнөдөгү эң мыкты мамлекетте жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Достор, дал ошондой болот. Биз буга ишенебиз. Бирок биздин коос өлкөбүздө бүгүнкү күндө көңүл бурууга арзый турган көйгөйлөр бар. TV1 KG каналында Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрү. Глобалдык жылуулук тамаша эмес, бул чындык. Шаарда жай кандай ысык экендигин байкадыңызбы? Адамдар гана эмес, мөңгүлөр жана дарыялар кыйналышат. Кыргызстан суу ресурстары менен белгилүү. Они очевидны за последние, наверное, Акыркы 30-40 жылдан бери билинип турат. Ал Тургай шаарынан көрүнүп турат. Биздин тоолордон карасаңыз, мөңгүлөр азыраак болуп калды. Аянты кыскарган. Кыш жумшак болуп калды. Жаан-чачын менен бир нерсе болуп жатат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Демек, тоолордо көп жылдык кар жана мөңгүлөр аз болсо, дарыялардын агымы өзгөрүлөт. Жаан-чачындар да буга кандайдыр бир деңгээлде таасир этет. Мунун баардыгы кайрадан чөлдөшүүгө алып келет. Климат ысып, жылуу болуп кетти. Осадки дождевые тоже как-то на это влияют. То есть все это опять же вместе выливается в то, что вот как вы называете опустынивание как бы. Биз жалпы чындыкты айтпай эле коелу. Таштандыларды таштабаш керек. Акыркы учурда бүтүндөй интернет коомчулугу көйгөй жөнүндө сүйлөп жатканына кубанычтабыз. Биринчи жолу таштандыларды сорттой турган контейнерлер орнотулушту. Жергиликтүү активисттер таштандыларды чогултуу боюнча жарыштарды уюштура башташты. Мы провели первую в Кыргызстане. Биз
Кыргызстандагы биринчи плогинг акциясын өткөрдүк. Плогинг булчуга бара жатканда таштанды чогултуу. Европада көбүрөөк аң сезимдүү адамдар жашагандыктан эмне үчүн биздин чуркообузду шаардын жана өлкөнүн пайдасы менен айкалыштырбайбыз деп ушундай чечимге келишкен. Ал жерде бул кыймыл күч алууда. Бизде дагы адамдар чыга башташты. Таштандыларды баштыкка чогултушат. Машыгуу учурунда бир нече мүшөк таштанды чогултса болот. Башкача айтканда биз денебизге гана эмес, жерибизге, өлкөбүзгө, шаарыбызга да пайда алып келебиз. То есть приносим пользу не только своему организму, но и также нашей земле, нашей стране, нашему городу. Баса, Грузия буга чейин пластик колдонуудан баш тарткан. Кантсе да таштандыларды сорттогон эмес, аны чыгарбаган адам туура кылат. Фрунзе бир кезде Советтер Союзундагы эң жашыл жана таза шаар деп эсептелген. Бүгүн бак-дарактар тездик менен кыскарууда. Бак-дарактар гана эмес, Кыргызстандын жайыттары дагы жабыркап жатышат. Первый раз на Соңкуле лет 20 назад. Соңкөлдө биринчи жолу мен 20 жылдай мурун болгон элем. Боз үйлөр тала жана токой менен курчап тургандары эсимде. Азыр барсам, бир тал чөп өспөгөн чоң бош жерлерди көрдүм. Өсүмдүктөр калыбына келгенге жетишпей калышат. Анткени ал жерде жылдан жылга мал жайылат. Ни одной травинки не растет. А если, там хочется сфотографировать какой-то цветок, его еще надо поискать. Акыркысы өлкөбүздүн сыймыгы, сулуу акыл бирстин азаюусу. Жыл сайын мышыктар азайып жатат. Биз дүйнөнүн эң кооз өлкөсүндө жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Ошондой болот достор. Келгиле, биргелешкен күч аракеттер менен Кыргызстаныбызга кам көрөлү. Бүгүн ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Программабызды улантабыз. Жакынкы арада 22 апрелде улуттук китепканада Жашыл апгрейд аттуу форум өтөт экен. Дал ушул форумда көптөгөн шаардагы экологиялык көйгөйлөр көтөрүлүп, балким көптөгөн чечимдер дагы сунушталат. Мына ушул форумдун уюштуруучулары жана негиз ишке ашыруучулары бүгүн бизде мейманда. Арча демилгеси коомдук фондунун менеджери Кундуз Адылбекова. Хош келиңиздер. Жана ошондой эле Зеленхоз муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Айгүл Наватова. Абдан кубанычтабыз көрүп атканыбызга сиздерди. Алгач форум тууралуу кеп кылалы, анан жалпы маселебизге өтө берели. Себеби азыркы учурда Бишкек эко рейтинг боюнча эң арткы или кирдиги боюнча эң алдыңкы орунду акыркы 2 жылдан бери бербей келет. Бул да болсо ошол жашыл аймактардын жетишсиздиги дагы бир себеп болуш керек. Эми себептери албетте көп. Форумдан баштайлы. Форум жөнүндө мен айта кетейин. Ушул биздин коомдук фонд менен чогуу ишке ашырып келатабыз. Бул жерде Айгүл эже Зеленхоз ишканасынан келип отурат. Форум бул биздин шаарыбыздагы жашылдандыруу боюнча маселелерди көтөрүп чыккан форум. Ушул форумду биз ар жыл сайын кылчубуз. Былтыр эле кылган жокпуз, ковидке байланыштуу. Ошондуктан быйыл кайрадан өткөзүп, форматын өзгөчө кылайлык деп жатабыз да. 22 апрелде өтөт. Улуттук китепканада эң негизги максаты бул мэрия менен жана жергиликтүү калк менен бир диалог түзүү, мындай бир ушул Бишкекте кандай жашылдандыруу болуш керек, кандай максаттары болуш керек, бүт ушуну комплекстүү карап чыкканга ушундай бир аянтча түзүп бергенге максат кылып жатабыз да. Ал жерге ушул биз айтып кеткендей эле Зеленхоздон өкүлдөрдү чакырдык, жаш активисттерди, экологторду жана бизде Бишкекте 47 жыл массив бар, жаңы коңуштар. Ошолордун активдүү жашоочуларын чакырып, ушул өз райондорунда кантип паркты куруу керек деген суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Бул форумга азыртан 100 эле орун бар, ошондуктан уже орундагы баары бекитилип бүттү, бирок дагы регистрация кылса болот да, ушул жерге катышам десеңиздер, келсеңиздер болот. Жогоруда Кундуз айтпадыбы? Жанагы жаңы конуштар өзүнө парк куруу боюнча. Парк куруу боюнча аянттар жетиштүүбү?
негизинен парк куруу боюнча аянттарды издесе болот да, дагы бар. Жомдол жаңы конуштарда биз азыр аракет кылып атабыз, ошол бардык эле баягы үйгө берилип кетип, анан жанагындай башка бизнеске берилип кетпей, ошол жашыл зоналарда көбүрөөк болсо экен деп аракеттебиз. Мен Кундуз айткан форум жөнүндө да кичине айтып коеюн деп атам. Бул форумда эң жакшысы ошол жергиликтүү калктын мындай катмарлары, биздин МТУлар ошол келишет экен да. Биз өзүбүз эле Зеленстрой эле биз каалаган жерде каалагандай парк курабыз деген туура эмес да. Сөзсүз ошол ар бир аймактык ошо МТУлар менен кошо чечишибиз керек да. Ошо эл ошол жердеги калк эмнени каалап атат. Жандагы ошо бош жаткан жер болсо ошол жерге сквер керекпи же кандай маселелер бар, суу маселелери барбы? Ошолорду изилдеп туруп, анан кийинки жылдын планына, бюджетине киргизиш керек да негизи. Мен ойлойм ошондо туура болот деп. Анан ошол форумдун программасын окуп чыгып, мен өзүм эле барам деп ойлодум эле. Кийин азыр карап чыксам, ал жерде биздин ошол ар бир райондун өзүнүн мындай башчылары бар, агрономдор. Алар да сөзсүз катышыш керек экен. Себеби ал жерде ошо бүт кызыктар, тараптар келет, өзүнүн көйгөйлөрүн айтышат, же ошол кайсыдыр бир объектти ошо жашылдандырыш керек деген бир өзүнүн мындай суроолору болот да. Ошолордун баарын биз мындайча айтканда жазып, изилдеп, ошол чогуу ошону кийинки жылдын пландарына киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Кошулуп кетсем, эми ошо Зеленхоз менен биз быйыл абдан тыгыз жакшы иштедик. Анткени ушул айтып кеткен жаңы коңуштарда биз инвентаризация кылып көргөндө ГИС карталары менен, спутник карталары менен изилдеп чыкканда көп эле, Айгүл эже айткандай, көп эле мындай бош жерлер көп экен да. Ал жерди ген план менен караганда дагы ал жер жашылдандыруу болмок экен да, ошол жерлерчи. Анан бирок фактически ал жерде парктар жок болчу экен. Ошолордун баарын карап чыгып, биз эксперттер менен келип чыктык. Ошо ГРС менен дагы иштеп, мындай бир аянтча жетишпей атат да, ушундай коммуникация жетишпей атат. Жергиликтүү калк менен жана муниципалитет мененчи ошол жерлерди бош эле ал жерлер бар, бирок ошол жерлерге паркты ал жерге финансирование табып, же болбосо элдин өзүнүн демилгеси менен биз ушул посадка кылып кеттик. Ашар менен деле элдер өзүлөрү эле жасап алса болчудай да. Ушул үмүт менен биз ушул форумда ушул көйгөйлөрдү мындай талкууга алабыз деген ойдобуз да. Ушул карта менен карап чыгабыз, ушул жерлерде мындай жерлер бар экен. Ал жерлердин статусу кандай, ким ага жоопкерчиликтүү болот депчи. Ушул эң негизги бир максаты да. Ошол форумдардын кандай жыйынтыктары бар? Себеп дегенде көп учурда экологдор көп маселелерди көтөрүшөт. Анан калк болсо кадыресе, анан ошол эле бийлик дагы көбүрөөк мындай көз жумуп коебу, кыскасы көйгөй кала берет дагы. Проблема тескерисинче көбөйүшү мүмкүн. Сиздер айткандай 24 чарчы метр bir адамга. 21 чарчы метр болуш керек, жашыл норма боюнча. Азыр болсо 11 чарчы метр деп эсептөөлөр көрсөтөт. Демек бул 2 эсеге аз. Анан ошол эле малда жанагы 500 метр аралыкта сөзсүз түрдө жашыл зона болуш керек. Каалаган жаран, шаардык инсан 500 метрге жетпей жашыл зонага жеткендей болуш керек. Ушундай жеткиликтүү болуш керек деп атасыздар. Бирок тилекке каршы 63%, сиздердин изилдөөңүздөргө карата 63% биздин шаардыктар тилекке каршы андай укугунан алыс. Тилекке каршы укугу толугу менен камсыз болбой келет, себептен ошол эле жашыл зоналар жок. Эми бул деген дүйнөлүк стандартта 500 метр дегенчи, анткени ООН деген организациянын методологиясы менен саналып чыккан бир стандартка, жанагы санитардык, медициналык
тарабынан санитарный норма деп коет. Ошол нормага ылайыктуу 500 метрде парк же болбосо жашыл аймак болуу абзел да. Эми бирок ушул жыйынтык азыр ушундай болуп атат. Сиз айткандай 63% Бишкектин аймагы ушундай парктарга доступ жок да. Аны кантип чечсе болот? Бул деген чечүү жолдорун дагы биргиликтүү мындай карап чыкканга аракет кылып жатабыз биз азыр экологдор. Анткени мындай каршылашуу жанагы форумдардын эң негизги бир натыйжасы биздин оюбуз боюнча ушул резолюция аркылуу жанагы жаңы демилгелерди чогуудан иштеп чыгууда. Ошондой практика абдан жакшы өзү иштейт экен да. Анткени ушул форумда муниципалитеттен тышкары бизнес организацияларды да чакырганбыз. Мындай социально ориентированный коомго пайда жасаган бизнес организациялар дагы бизге жардам берет да. Ушул жерлерге каржылоодо же болбосо жергиликтүү калк менен ушул бир көйгөйдү биринчиден алып чыгуу, ошону мындай орусча айтканда признать да, ошону алып чыгуу, жанагы жолдорун чечүү жолдорун издөө да. Кур сөз менен эле калып калбайт да. Ушул форумдордун натыйжасы биз айтып кетпедикпи, мурун дагы өткөзгөнбүз ушундай форумдарды депчи. Көптөгөн жакшы демилгелер чыкты. Мисалы, жашыл аймактарды коргоо боюнча мыйзам долбоору иштеп чыгылды да. Ушул биринчи форумдун натыйжасы болгон да. Ошол жерде депутаттарды чакырганбыз, Бишкек кеңешинин дагы жогорку кеңештин депутаттарын чакырып, ошол жерде айтканбыз, бизде мыйзам жок депчи. Ошол жерден ушул көйгөйдү билип, анан ошол демилге чогуу иштеп чыгылган да. Ушундай биз үмүттөбүз, эми кур сөздөн калбаш керек депчи. Маегибизди кыскача жарнамалык көмөктөн кийин уланталы. Азыр биздин каналда реклама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз кайрадан көйгөйлүү болуп аткан дагы да болсо экологиялык маселелер тууралуу кеп кылуудабыз. Мына ошол экологиялык маселелерди форумда сөзсүз түрдө талкуулайбыз жана аянтча түзүп беребиз деп бул жерде ошол форумду демилгелеген Арча демилгеси коомдук фондунун менеджери Кундуз Адылбекова бар. Жана ошондой эле Зеленхоз муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Айгүл Наватова. Анан албетте мына жогоруда ошол форумдардын натыйжалары, жыйынтыктары, буга чейинки болуп келген форумдардын пайдасы сөз эле эмес, жашоодо иште кандай жыйынтыктарга ээ болуп атасыздар деп суроо узаттым эле. Кундуз жооп берди, эми Айгүл эже сизге кезек берели. Мен ойлойм, мен ишенем, бул сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет. Себеби мен мындай иш тажрыйбамда ушундай неме болгондо, тажрыйбада бар нерсе, ал жемишин берген. Буга чейин мен Оштогу жашылдандыруу жана көктөндүрүү ишканасын жетектеп келгем. Ал жерде да абал аябай начар абалда, ошо экологиялык анан парктар, скверлер бүт, жарыгы жок, жолдору жок, отура турган отургучтары жок, баары талкаланган абалда кабыл алганбыз. Анан кийин кантип ишке ашырабыз деп, ошондо биз ошондой площадка керек экенин түшүнүп, биз ошо МТУларга өзүбүз барганбыз. Мен жетекчим, агроном, ошол башчылар аймакта барып, ошо муниципалдык, аймактык башкармалыктын адистери менен чогуу отуруп, талкуулап, анан элдер менен да кичинекей мындай аянтчаларды түзүп, сүйлөшүп, анан алар ошо өзүнүн запросторун, өзүнүн каалоолорун айтып, анан ушул ишке биз үчүнчү тарапты, ошол Кундуз айтып атпайбы, бизнес өкүлдөрүн кошуш керек деп. Бизде Ошто 25 эл аралык уюмдар иштейт эле түрдүү багыттарда. Биз аларды чакырып, эшиктерин кагып барып, ушул жерге, ушул аймакка, ушул элге бир 50 миң же 40 миң эл жашайт экен, ушундай бак куруш керек, сквер же парк куруш керек деп проекттерин түздүрүп, анан аларды да чакырат элек да. Анан бул бюджеттен сырткары акча каражатын чогулат эле. Анан кийин мэрияга барып туруп айтат элек, мына биз момчу акча каражатты ушу эл менен чогулттук, ушул эл аралык уюмдардан
меценаттардан калганын силер кошуп бере аласыңарбы деп. Анан калганын кошуп берет эле. Ошондой демилген менен мына 5 жылда 10 парк курулуп, оңдолуп, ишке ашты. Алардын жарымынан көбү 55-60% ошол бюджеттик эмес каражаттар болчу. Калганы ошо бюджеттен бөлүнгөн акчалар. Бул ошол эле фонддор, ошол эле бизнес өкүлдөрү. Ошолор да өздөрү салымын кошту да шаарга. Ошондой демилгени Бишкекте жасап атасыздарбы? Негизи Зеленхоздун быйылкы пландары кандай? Эмне иштерди жасай алдыңыздар сиздер жаңы жылдан баштап кызматта экенсиздер? Биз азыр эми баягы сезон болуп бак тиге турган мезгилге туш келип, мына биз ошо бак тигип атканда да биз мындай элди катмарына кайрылып, ошо ар бир шаарда жашап аткан жаран, ишкана болобу, мекеме болобу, ошо өзүнүн алдын же шаарга бир мындай салымын кошуш керек. Жашылдандыруу бир эле баягы жашылдандыруу комбинаты же Бишкек Зеленхоздун эле жумушу болуп калбаш керек да, себеби бизде ошто аянттар көп да. Биз жалпы мынал земли общего пользования дейт, жалпы эл колдоно турган жерлерди карайбыз, тейлейбиз. Андан сырткары баягы мектептер, башка ишканалардын өздөрүнүн жерлери бар. Жеке ишканалар. Албетте, аны сөзсүз алар жашылдандырыш керек, өрттөндүрүш керек. То есть ар бир ишкананын, ар бир жарандын өзүнүн мындайча айтканда немеси бар да, милдети бар да. Ошол милдеттерин аткарыш керек. Ошону түшүндүрүү иштери жүрүп. Мыйзам жагынан ошол нерсе бекемделгенби? Бекемделген. Бул правила благоустройства деп коет. Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелери иштелип чыккан, 2009-жылы бекилген. Азырынча ошол неме менен иштеп атабыз. Бул мыйзамда эле. Ошону көзөмөлдөп, ишке ашышын мындай контролдогон орган барбы? Албетте, ооба, мэриянын немеси бар, департамент городского хозяйства, шаардык чарба департаменти. Департаменттин жетекчиси өзү демилгелеп, ошо көп ишканаларга өзү кат жиберип, ошо силердин милдетиңер, алдыңарды жашылдандыргыла деп. Анан көп ишканалар бизге кайрылып атты. Бак тиксек, кандай бак тигиш керек деп. Биз ушу консультацияларды берип, анан алар канча киши чыгат ошол жашылдандыруу иштерине, жерлерин көрсөтүп, кайсы жерге бак тигиш керек, кандай бак тигиш керек, ошол бак тигилип бүткөнгө чейин мындайча сопровождение кылдык да, ошол лунканы кантип казыш керек үйрөтүп. Мына күндө ушундай иштер азыр да улантып кетет. Мына кече эле неме күнү, эс алуу күндөрү, ошо 2 банк Орион отель келип бак тигип кетишти. Ошолордун катарында биздин жаш өспүрүмдөр, 14-15 жашар өспүрүмдөр өздөрү да ошо акча чогултуштур, ата-энелерин да ошол немеге тартышып, мына Эркиндик бульварында ошол мурда кыйылып кеткен, эски ооруп кыйылып кеткен бактардын ордуларына бак тигишти, жалбырактарды тазалашты. Ушундай иштер болуп атат. Бул аябай сүйүндүрөт, кубандырат, себеби бириксек, биригип туруп гана биз Бишкекти мурункудай жашыл шаар кыла алабыз. Бишкек мурунку Бишкектин инфраструктурасы жакшы, азыр болсо ошол ирригациялык каналдар маселеси бар. Анан кийин ошол бак тиккен жакшы, бирок бактын өсүп, бактын чоң бак болуп өсүшү дагы бир чоң маселе деген мындай сын пикирлер айтылып келет. Негизи азыркы абал анан туруктуу бактын өсүшүнө кандай шарттар жетиштүү, кандай баа бересиздер? Суу жетишпейт. Эми биз ушул быйылкы жылы бак отургузууда ушуну көрүп чыктык. Эң негизги көйгөй бул суунун жоктугу да. Жаңы коңуштарда көптөгөн демилгелер бар, жаңы мындай территорияларда жерлер бар, бирок ушул суунун жетиштигисиздиги да, ирригация маселеси. Ирригация маселесин биз айтып кеткен, жанагы мыйзам долбоорунда дагы карап чыкканбыз, кандай кылса болот депчи. Биз карап чыкканда бизге департамент, суу департаменти мындай деп айтты да, Бишкекте эки
дарыя келет да Аламедин аларча. Бирок ушул бүт көлөмдү, суу көлөмүн Бишкек азыр колдоно албайт экен да. Суу бар, бирок колдоно албайбыз. Анткени бизде арык системалары баары талкаланып, мурунку инфраструктура баары көптүгүнөн жоголуп кеткен да. Мына бир системалуу ирригация системасы жок да Бишкекте азыркы учурда. Эми бул деген бул суроону биз мэрияга дагы, башка муниципалдык органдарга дагы узатканбыз. Муну кантип чечүү жолдору барбы депчи. Анткени азыр экинчи бир мындай чоң көйгөй элдер бактарды сугарууда ичкен сууну колдонушат да кээ бирлерчи. Анткени эми башка шарт жок. Башка ушул ичимдик суудан башка шарт жок. Ошондуктан биз ушул көйгөйдү эң биринчи койгонбуз. Форумда дагы ушуну талкуулайбыз. Система азыркыга чейин жок. Генпланда карап чыкканда дагы жаңы коңуштар эсепке алынган эмес да. Мейли жаңы коңуштар алайлык, эми центрде дагы ирригациянын эки бир чоң көчөлөрүндө эле бар болсо керек. Айгүл эже айтып кетет болуш керек. Кайсыл көчөлөрдө мисалы айта кетели, суу бар. Анын үстүндө дагы көп иштеш керек да. Кундуз айткандай маселе бар. Ошол эки бизге суу бере турган эки биздин дарыябыз Аламедин менен Аларча суу кеңири келет, ошону ала албай атабыз деп аткан. Эми чын ирригациялык түйүндөр талкаланган. Аны реставрация боюнча жылда биз былтыр 10 километр ирригацияны оңдодук эле, быйыл да 10 километр оңдойбуз деп планга киргиздик. Бирок бул баягы немеде тамчыдай эле болуп атат да. Бул маселе эмнеге андай аз кирип атат? Себеби бюджеттин тартыштыгынан ошондой болуп атат биринчиден. Экинчиден ошол түйүндү ирригацияны бүт баарын оңдогондо да июль айында маловодье деп коет, суу азайып кескин. Бүт баягы Бишкек шаарынын айланасында дыйкандар өзүнүн мөмө жемиштерин өстүрөт, аларга суу кетип калат, ошон үчүн суу тартыш болуп, суу талаш болуп калат. Бирок бул маселени да биз изилдеп көрдүк, муну чечсе болот экен. Бул Аламединден суу келиши жакшы эле, бирок Аларчанын үстүндө ошо суу алган жери бул Кашка суу плотинасы болот экен. Ал Кашка суу плотинасы мурунку союз мезгилде курулган мощностуна жооп бербейт экен. Ал заиливание деп коет, орусча айтканда. Лай немелер толуп калганда сууну аз көлөмдө чогултуп калат да, анан суу аз келет экен. Ошол баягы ирригация түйүндөрүн курганча, ошол истоктун өзүн да тазалаш керек болуп атат. Бул эми биздин ишканага эле тийиш эмес, бул өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе. Андан сырткары ошол суу жетпеген жерлерге биз 2 жылдан бери скважина курушту баштадык. Былтыр 1 скважина курулду, быйыл 4 скважина курабыз деп атабыз. Ошо көбүнчө ошо жаңы конуштарда ошол Аларчанын суусу жетпей калат. Биз ошол жерлерге жашылдандыруу иштерин баштап алдык. Ошол менен эле биргеликте биз параллельно алып кетип атабыз да, ошо скважинага жерди бөлүштүрүү, землеотвод деп коет. Ошо землеотвод маселеси менен башка маселелерин да кошо чечип кетип атабыз. Ошо быйыл ошо 4 жерге скважина чыгарышыбыз керек. Бак отургузуп кетип атабыз. Азырынча ошол суу жетпеген жерлерге автополив, водовоз менен сугарганга аргасыз болуп атабыз. Кошумчалап кетсем, эми жанагы ирригация боюнча эң негизги бир көйгөйдү дагы биздин эксперттердин айтуусу боюнча бул планировка бузулуп кеткени да. Анткени Бишкекте генеральный план аркылуу азыр тилекке каршы көптөгөн мындай бузууларды көрүп чыгып атабыз да. Анткени планировка жок. Курулуш компаниялары ушундай бир өзлөрүнүн объекттерин салган үчүн ушул арык системасы дагы мисалы жаңы проекттерде, жаңы жолдордо ошолордун баары эсепке алынган эмес да. Ошон үчүн биз планировкадан башташыбыз керек да. Биздин эксперттердин айтуусу боюнча ирригацияны карап атканда эми бул логикалык эле иш,
картаны карап туруп, ушул планировканы карап туруп жасоо керек да. Анан ушул бак отургузуу боюнча да биз ушул Зеленхоз менен чогуу жаңы коңуштарда иштеп жатканда бактардын суу жок өсө турган, мындай суу жок эмес, эми сууга Туруштук берип турган өсүмдүктөрдү тамдоого аракет жасайбыз да. Анткени мисалы биз быйыл ак өргө конушунда бак отургузууларды өткөрдүк. Ошолорду биз мындай бак дарактардын айланд же болбосо сумак, карагач деген Советтер Союзунан бери биздин климатка ылайыктуулушталып келген өсүмдүктөрдү бак дарактарды отургузууга аракет кылып атабыз да. Ушул чечүү жолдорун издепчи. Эми азыр мисалы үчүн социалдык тармактарда айтып атышпайбы? Бизде бактар гүлдөп жетишпей эле кургап калып атат депчи. Анан эң жашыл шаар бир заматта эле эми кыска убакыттын ичинде деп ойлойм, эң кир шаарга айланып калды. Себептен ошол эле жашыл зоналардын жетишсиздиги бул эң маанилүү көйгөй болуш керек. Ошол эң ошол жашыл зоналардын мындай туруктуу болбошуна, ошо ирригациядан тышкары дагы эми коррупция сөзсүз бар болуш керек. Анан дагы кандай көйгөйлөрү бар? Себептери бар. Менин багым боюнча мен эми муну изилдегенге убактым болбоду. Бирок бүт менчик бул жерлер, бактар, скверлер, парктар бул ушу жалпы элдин колдонуусуна берилиш керек да. Бул суу, жер бул элдин байлыгы да. Ошон үчүн бул реестрге кириш керек. Реестрде четко границалары сакталыш керек да. Анан эгерде ал болбосо, жанагындай ичине кирип кетиши мүмкүн. Курулуштарда мыйзамсыз курулуштар ошондой болуп кеткен да. Жашыл зоналардын ичине мыйзамсыз курулуштар кирип кеткен. Ошондо баягы ирригациялык түйүндөрдүн үстүнө курулуп калган курулуштар бар. Ал эмес иштеп аткан скважинанын үстүнө да курулуш берилип кеткен учурлары бар экен менин байкоом боюнча. Бул да бир чоң көйгөй. Ошон үчүн бул жерде да биригиш керек. Ошо элдер да өзүнүн мындай немесин коюш керек да. Талабынчы өзүнүн жашап аткан аймагында ошол жашыл зона боло турган жерлер болсо, ошондой мындай форумдарда немелерди айтып, болбосо чогулуп туруп кат жазып мэрияга кайрылып, ошо өзүнүн укугун коргош керек да. Себеби аларда ошол жашыл зонанын жанында жашаганга укугу бар да. Ошон үчүн активдүү болуш керек жарандар дагы. Биз өзүбүз тараптан биз кызыктарбыз мына Бишкек Зеленхоз. Ошо канчалык жашыл зона көп болсо, ошончолук баягы норматив ашат да, бир кишиге келген неме зона ашат. И Бишкек шаарыбыз жана мурункудай жапжашыл шаарга айланганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биз баягы немени чогултушубуз керек да, күчтүү чогултушубуз керек. Күчтүү чогултабыз. Анан дагы эң маанилүү болгон бул ошол жашыл зоналардын туруктуу өсүп, анан өркүндөшүнө кандай шарттар болуш керек? Эми биздин оюбуз боюнча эң биринчиден ушул муниципалдык органдардын же мындай мамлекеттик органдардын эң биринчиден жоопкерчилиги болуш керек да. Ошону мурунтан бери эле биз көп талкуулап келатабыз. Мындай чынын айтканда нормативдүү бир стандарттар же нормалар жокко эседе эски стандарт боюнча, эски мындай эрежелер боюнча азыр ошол жашылдандыруу болуп келе жатат да. Эми аны мындай комплекстүү карап чыгыш керек. Биз айткандай ар түрдүү, ар тармактуу карапчы. Анан жашыл аймактарды эң мындай жакшы шартта кароо үчүн эң биринчиден ушул биз айтып кеткендей эле стандарттар, нормативдер болуш керек да. Ал кандай стандарт менен каралыш керек, кимдин жоопкерчилиги болот, бактар кыйылып кетсе ким алга жооп берет, кандай штрафтар болот же болбосо кандай компенсациялар болот, ошонун баарын бир китеп катары эле болсо деле ошол иштөө механизми болуш керек да. Азыр тилекке каршы көптөгөн мындай мисалы жоопкерчиликти Зеленхозго да көбүнчөлөр асып коюуда да. Бирок биздин оюбуз боюнча Зеленхоз бул
мындай исполнительный аткаруучу органда, бирок норматив эрежелер жок болгондуктан ушундай натыйжаларга биз келип чыгып атабыз. Ошончудан эң биринчи мен биздин оюбуз боюнча ушул эрежелердин жоктугу. Эрежелер бар болсо, шарттар бар болсо, ошолор жашыл аймактар көбөйөт деген биз ишеничтебиз да. Ушуга эле улап кетейин. Азыр жогорку кеңеште депутат Мамашева Айсулуу Мамашева аркылуу мыйзамдын долбоору даярдалып, ошо биринчи окуудан өттү. Бул долбоордун аталышы ошо жашыл бактарды, жашыл аймактарды сактоо, коргоо жөнүндө. Ошол жерде ошо биринчи окуудан өтүп атат бул. Ал жерде да биз мындай сездик да, мындай кызыкчылыктардын конфликти бар да. Биз мына кундуз, биз мына Бишкек Зеленхоз биздин жумушубуз да жашылдандыруу. И ошол эле жерде бизнес чөйрөнүндө өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол жерде мындай конфликттер бар. Ошол мыйзам аркылуу биз бир немеге келишибиз керек да. Бизнеста консенсуска, бизнеста немесин жоготпош керек, аларга да шарт түзүп бериш керек. И ошол эле убакта ар бир жарандын, шаарда жашап аткан жарандын ошо жашыл аймакта жашоо үчүн болгон укугун да тебелетпей аны сактап калыш керек да. Бул аябай мындай кыйын маселе болуп атат. Бул мыйзам долбоору дагы 2-3 окуудан өтөт. Ушунун обсуждение деп коет. Элдер да бардыгы катышышы керек. Себеби бул активдүү катышышы керек. Бул ар бир жаранга керектүү мыйзам азыр иштелип чыгып атат. Кошумчалап кетсем, ушул көчө ушул заседание өттү. Мындай көп түшүнбөксүздүктөр бар болуп атат да. Анткени бизнеске же болбосо курулуш компанияларына ушундай стандартты бекитилген болсо, жашылдандыруу боюнчачы, алар абдан коркуп жатышат да. Эмнегедир билбейбиз, бирок анткени бул мыйзам мындай ограничивающий эмес да, мындай эксперттер менен талкуулап чыккандачы, тескеринен биз изилдөөлөрдү өткөзүп чыктык башка өлкөлөрдө, ушул биздин эле жакын өлкөлөрүбүздө ушундай практика бар да, нормативдүү стандарттар бар. Алар көрсөтүп жатат, мисалы курулуш компания үй салганда, алардын жанында парктар бар болсо, ал жердеги квартиралар, үйдүн баасы кымбат болуп, экономикага дагы мындай бир өзүнүн түздөн-түз жакшы таасирин берет да, жашыл аймактарчы. Бирок эми ушундай Бишкекте, ушул жогорку кеңеште дагы ушундай көп Айгүл айтып кеткендей кызыкчылыктар болуп атат, коркуулар болуп атат. Бирок анын баарын изилдеп чыгыш керек да, жакшылап. Бул эч качан мындай терс болбойт да. Биздин изилдөөлөр боюнча мындай анализ регулятивного воздействия дегенди дагы иштеп чыкты экономика министрлиги. Алар ушулар айтып жатат да, экономикага, бизнеске тескеринен жакшы мындай бир таасир этет. Оң таасирин берет. Чоң рахмат бизге жаркын идеяларды бөлүшүп, көйгөйлөрдү талкуулап келгениңиздер үчүн. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде Зеленхоз муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Айгүл Наватова жана ошондой эле Арча демилгеси коомдук фондунун менеджери Кундуз Адылбекова болду. Форум болобу, жалпы демилгелериңер болобу, сөзсүз түрдө ийгилик менен коштолушун тилейбиз. Анан албетте Чыңгыз Айтматов айтмакчы, биз баарыбыз бир кайыктабыз. Ошол эле бизнес өкүлдөрү, атка минерлер сөзсүз түрдө жакшы түшүнүшсө жакшы болот эле, себептен үстүбүздө асманда бир аба менен дем алабыз жана албетте ошондуктан Айгүл эжебиз айткандай баардыгыбыз табиатты сактоодо, айлана чөйрөнү коргоодо консолидация болуп бир күчтүү түзүүнү сунуштайт элек. Ушундай ой менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө бар болуңуздар.